чубак ажынын жеке оператору болгон. Мына Улан деген жигит атабыз куруучу, апабыз мугалим. 10 жылга жакын чубак ажынын баяндарын, лекцияларын тарткан. Журналистикага тапшырам, журналист болом деген. Эмне үчүн анда журналист болгон жоксуңар? Финансылык жактан мүмкүнчүлүгүбүз болбогондуктан. Чубак ажынын оператору болгонго чейинкисине Коргоо министрлигинде иштегенбиз. аскердик тармакта болобу? Дин жагы кандай? Намазыбызды колубуздан келишинче эле каза кылбай эле окуттук. Бала чакта бир ыр жазып ийип, Айылы жаңыртып ырдачыбыз. Акапелла. капелла. Чубак ажы өткөн лекцияда силер көп болуп калдыңар. Тири жүзүн көргөн ал такыр башкача экен. Кантип анан тартып баштадыңар? Карыз менен баштаганбыз. 1 жылга жакын биз ошонун акчасын төлөй албай жүрдүк. Кайсы байга болсо деле айтса, сураган техникасын алып бермек да дейм. Улан баягы жылкыны бербеди эле дейт. Десем, төрткө бөлсүн деп 4 медресеге таркатып таштасын деп. Эми андай алымдар берип койчу, мына балдарды карап койчу дей албай. Устаз мындай адамдардын бир нерсе кылгандан кийин милдет кылуусунан өтө чочулачу да. Аркы жагында элге көрүнбөгөн да кандай Негизи эле өлкөдөн көп чыгалган жок. Чектөө бар болду да. баян айтуу адамды чарчатат, энергиясын алат. Кофе ичкенден кийин өзүмдү бир дагы шаардык сезип калам да. Кадимдей сезип калам да деп. Шыпыргыны тик койсом эмне болот? Реалдуу жашоодо да ошондой эле болчу да. Орду башка экен анын. Орду башка. Кээ бир устаздар эме капа болушпасын, бирок устаз өткөндөн кийин дээрлик андай устаздар жок кеси болуп калды. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, маектешүүбүздү подкастты баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнес Кыяз. Кезекте адаттагыдай эле коногубуз бар. Ал конок дагы мындай өтө кызыктуу конок деп мен эсептейт элем. Улан Давлеткулов деген жигит келди. Улан мырза, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам рахматуллахи баракатуху. Эрнес байке, биринчиден чакырууңузга чоң рахмат. Сизге негизи бул куттуу студияңызга келүү биз үчүн сыймык. Көчө күнү сизге айткандай эле, мен бул подкастыңызга келүүнү өзүмө бир аз мындай дагы көргөн жокмун да. Мен татыксызмынго азыркыча келбей деле койсом, азыр бир аз дагы убакыт болсун десем, ага болбой сиз айттыңыз, бирок сиз айткан сөз мен жүрөгүмдө калды. Сен даярсың деп. Ооба, сөзсүз эле бир топ жашамал болуп калган, тажрыйбасы чоң, 10 жылдык, 20 жылдык, 30 жылдык аксакалдарды эмес, менимче жаштардан дагы өрнөк ала турган тажрыйба бар да. Ошон үчүн чакырдым. Эми көрүүчүлөргө айтып коеюн, эмне болгон конок экен, эмне себептен чакырганым. Улан Давлеткулов деп мына айттым. Улан ким? Улан Давлеткулов мына раматылык бейиши болсун, чубак ажынын жеке оператору болгон. Жана Насат медианы ошол техникалык жактан түптөп ошого салым кошкондордун, ошонун негиздөөчүлөрүнүн бири мына Улан деген жигит дээрлик 10 жылга жакын ошол чубак ажынын баяндарын, лекцияларын тарткан, мындайча айтканда көшөгөнүн артындагы көрүнбөгөн ушул жигит, ушул Улан деген мен сыйлаган инилердин бири. Ана уруксат болсо суроону баштай берсек, эми кененирээк ачылалы. Силер өзүңөр дагы подкастка конок чакырып жүрөсүңөр. Мындай келгенде бир коногум ачылса, ар тарабынан бир кенен сүйлөп берсе дейбиз го. Подкаст дегенде ошондой экен да. Аябай кенен сүйлөп берсе депчи, чын жүрөктөн. Чубак ажынын оператору жана баяндарын, лекцияларын тарткан оператору болгонго чейинкисинен баштайлычы. Ага чейин ким болгон? Ага чейин ким болгон эле, ошондон баштайлы. Биз өзүбүз Чүй областындагы, Москва районундагы Заря деген айылдан болобуз. Ата-энебиз, атабыз куруучу, апабыз мугалим. Өзүбүз 89-жылкы болобуз. Улан башында мектепти бүткөндөн кийин эле дароо армияга кеткен. Биздин жеке ошол азыр Кудай Таалага шүгүр айтканым, биздин эки тилегибиз бар болчу экен. Биринчиси военный болуш, аскер адам болуш. Анан экинчиси 10 класста запись бар. Журналистикага тапшырам, журналист болом деген. Эми бирок билбейм канчалык деңгээлде журналист болдук, чала бучук болсо да, бир аз болсо да салым коштук го дейм, бирок эки тилегибизден Кудай Тааланын буйругу менен аткарылды. Улан бул Насат медианы түптөгөнгө чейин аскер адам болгон. 6 жылдай биз 2 контракт менен Коргоо министрлигинде борбордук аппаратта иштегенбиз. Ал жакта ошол коопсуздук жагын карап, кол алдыбызда солдаттар бар болчу,
биз ошол армиядан кийин андан кийин ошол ишке киргенбиз. Дин менен толук кандуу таанышуубуз биздики армиядан баштады десек толук жаңылышпайбыз. Сөздү кыябы келгенде айтайын, жанагы журналист болгум келчү деген сөз айтылбадыбы? Эмне үчүн анда ошол журналист болгон жоксуңар? Эмне үчүн журфакка тапшырган жоксуз? Чоң уста сабагында көп айтчу эле го, айла жоктон I love you дегендей. Шартка жараша биз каалаган окуубузга мүмкүнчүлүгүбүз, финансылык жактан мүмкүнчүлүгүбүз болбогондуктан биз сырттан окуу бөлүмүнө тапшырып, аграрный университетке именно товаровед технолог, таможенное делога тапшырганбыз. Заочный орусча айтканда. Анан армияга кеткенбиз. Убакыт жөн кетпесин. Мен жөн эле шаарда жөн эле жүрө бербейин. Ал учурда мен армияга барып, өзүмдү бир эркек катары текшерип келейин деп армияга кеткенбиз дагы заочный тапшырып койгонбуз. Мүмкүнчүлүк болбогондуктан. Эгерде шаарда бир үй жай болуп, бир аз мүмкүнчүлүк болгондо биздин окуубуз башка болмок негизи. Ошон журналистикага бас тапшыра албай калганыбыздын себеби да ошол болгондо. Бирок баланын ошол тилеги армияда жүргөндө деле, кийин иштеп баштаганда деле өчкөн жок. Анткени биздин кичинекей кезибизден журналистикага болгон, техникага болгон, интернетке болгон кызыгуубуз кичинекей кезибизден эле бар болчу да. Демейде ошо журфакка, журналистика факультетине мындай кичине чыгармачылык жактан мындай бир шыгы бар, таланты барлар негизи кызыгат да. Анан ал жагынан кандай эле бала чакта бир ыр жазып ийип, чыгарма жазып ийип, окшошпосо дагы ошентип калчу элек да эми. Биздин көрчүлөрүбүз укса күлүшөт болуш керек, бирок биз балалык кезде ырдаган жакшы көрчүбүз. Биздин эми досторубуз көрүп калса азыр күлүшөт болуш керек. Айылы жаңыртып ырдачубуз. Гитара, аккордеон? Жок, мындай эле акапелла. Акапелла түрүндө ырдачубуз, анан сүрөт жакшы тартчубуз. Сүрөт колубуздан жакшы келчү. Мектепте мындай сүрөт тартканда көп иш-чаралар болгондо ошо бизге айтылчу дагы көп сүрөттөрдү тартканбыз да. Ал жагы го жакшы экен, жанагы ошол чыгармачылык жагы, чымыны бар, көгөнү бар дегендей жагычы. Анан жанагы аскердик тармакка кеттик деп атпайсызбы? Аскердик тармакта болобу же башка чөйрөдө болобу, мындай дин жагы кандай эле? Мен ошол убакыттагы жетекчиликке негизи ыраазычылык, негизи армия, негизи мындай кеңири айта турган болсок, бизде эми жанагы армияда өзүнчө бир управлениялар бар да, мисалы үчүн управление воспитательных работ деп коет. Алар ошол армиядагы солдаттардын, ошол жакта иштеп жаткандардын мындай патриоттук жактан болгон тарбиясын контролдошот да. Анан негизи биз практика катары көрдүк. Биз ошо 6 жылдын ичинде биздин кол алдыбыздагы солдаттарыбыз эч кимиси соч деп коет армиянын тилинде, качып кеткен жок же асылып алган жок, мындай туура бейбаштыктар жок. Бейбаштыктар жок өттү да 6 жыл. Кудайга шүгүр айтам. Эмнеге десе, армияда ошол тарбия маселеси, дисциплина и так эле бар. Союздан калган дисциплина бар. Бирок ошол эле убакта мен азыр деле сунушту айтып элем, негизи ошол диний жактан дагы муфтияттын көзөмөлүндө бир частьтарга болобу, бир мындай келип кете турчу имамдар керек экен да. Анткени келген солдаттар 6 айга чейин, 6 ай, мисалы үчүн биздин убакта мындай армиянын тили менен айтканда дух болот, анан жырбак болот, анан 6 ай общий жалпы 1 жыл болот, бирок адам 1 айдан 3 айга чейин адаптация болот да. Мындай граждандык жашоодо, мындай жөн жашоо менен армиядагы жашоо эки башка жашоо да. Ошол убакта эң кыйыны ошол 1 айдан 3 айга чейинки убакытта адам стресс болот, жаш бала да, мисалы үчүн келип башка эле тартипке, башка эле режимге чөт дагы кыйналат адам. Мен өзүм деле армияга эң биринчи барганда барып эле биз эми өзүнчө эле патриот болуп анан барганда бир бизде курусту тагып коюп туруп отжимание кылдырып таштаган да, бир нарушение кылып койдук белек, анан бозоруп жыгылып калганбыз. Эмнеге жыгылып калдык? Анткени отжимание кылып атканда ремень бош болуш керек экен, а бизге дем жетпей кислородный колония жыгылып, обморокко жыгылып калганбыз да. Ошондо балчандарым кийин күлөт, сен уже болду, армияга жарабайсың го деп ойлогонбуз депчи. Айтайын дегеним, армияда адамдарга руханий тарбия берилиши сөзсүз түрдө керек экен да. Анткени адамдын руху, духу болбосо, ал көптөгөн мисалы үчүн спецоперация болобу, көптөгөн жортулдарга чыгабы, ал сөзсүз түрдө керек да. Эмне үчүн кылып атат? Мекен үчүн, эли жери үчүн кылып атат. Ошондой руханий ички
көрөнгөсү толуш керек да. Ошон үчүн могу тарбия жагы сөзсүз түрдө болуш керек экенин мен толук мындай кыска болсо дагы 6 жылдын ичинде өзүмө анализ катары чыгардым да. Башка ибадаттардын кайсы түрүн кылчу элеңер? Ошо коргонуу тармагында, ошо аскер тармагында иштеп жүрүп, намазбы же башка кандай ибадаттын түрлөрүн кылчу элеңер? Эми мен ушул жерден устазга дагы ыраазычылык билдирип кетем. Биз аскерде жүрүп намазыбызды колубуздан келишинче эле каза кылбай эле окуттук. Бирок устаздын диндин канчалык деңгээлде жеңил экенин бизге түшүндүрүп берген да. Мисалы, биз ошол аскерде жүргөндө биз эми кечке берци менен жүрөбүз да. Берци менен жүргөндө ал берцинин ичинде чулго болот, носки болот. Анан көп учурда эле сен чечип алып анан намаз окуганга ал жерде ар кыл учурда сени чакырып калат да. Тияка барасың, бияка барасың. Ар кыл шарт болот да. Анан устаз ошол фикхи маселеде ошол берциге мас тартса болот деген өкүмдү айтканда бизге аскер адамдарга кыйла жеңил болгон да. Кандай? Ал ошо берцинин үстүнө эле мас тартып коесуң дагы, калган үстүңдү да арата аласың. Бизде азыр солдаттар көрсө деле ооба дейт го. Намаз окуганга кыйла жеңил да. Анан аскер адамдарына эми кээде шашылыш болуп калса, парз намаздарын эле окуп эле, сүннөт зикирлерин чалбай эле, мындай эле жок дегенде парз намазын окуганга биз көбүнчө аракет кылчубуз да, жок дегенде. Анан устаздын ошо сабагы бизге кыйла жашообузга, ошо армияда жүргөндө жашообузга кыйла жеңилдик болгон. Кошумча дегениңиз, кошумча эми ал жактан кыла албайсың, анткени аскер адамдардын дагы эмеси башка да, тартиби башка. Кошумча ал жактан кылганга мүмкүн эмес да. Ошо устазга рахмат деп айтып атпайсызбы? Кандайча рахмат алып келчү эле же баян укчу элеңер же эмне үчүн алкыш, эмне себептен же бир эмнеден улам? Мен кечирим сурайм сизден, просто бир аз алдыга жылып кеттик. Негизи ошо армияда жүрүп биз аскер болгон кезибизде устаздын анда муфтиятта устаз муфтий кезинде ошо форумдарынан окуп калчубуз. Бирок ага чейин чоң устаз менен таанышаардан мурда биз Абдышүкүр устазга ыраазычылык билдиребиз. Абдышүкүр устаздын лекциясын угуш үчүн биз өзүбүз Беловодскийде турабыз. Дээрлик 40 километр 12-нчи микрорайондогу мечитке жума күнү биз атайын үйдөн 10:30-11:00 чыгып алып, автобус менен келип, устаздын, Абдышүкүр устаздын сабагын угуп алып, анан кетчүбүз да. Бирок азыркыдай Эрисбек эме эмес да. Азыр мисалы үчүн сабак болот же болбойт деп айтылат го, жарыя берилет го. Тияка сен 100% тоокел менен келесиң да. Болбой калышы да мүмкүн. Болбой калышы да мүмкүн да. Мисалы үчүн келесиң, күтөсүң, Абдышүкүр устаз келбей калат. Анан эң биринчи сапка отурасың, жетиш үчүн, устаздын оозунан ошол сабакты угуш үчүн. Анан биз ошо устаз Абдышүкүр устазга өтө ыраазыбыз. Ошо эң биринчи медиада устаз Абдышүкүр устаздын көп сабактары чыкчу, мындай дисктери чыгып, тиги чубак ажы чыкканга чейин, популярдуу болгонго чейин чындап эле ошол Абдышүкүр устаздын лекциялары аябай кеңири жайылган болчу, ооба. Чубак ажы кийинчерээк анан баягы чыгып анан популярдуу боло баштабады. Устаздын негизи муфтий кезинде анын үстүнө устаз, чубак устаз да кийин келди да. Биринчи Абдышүкүр устаз көп жыл менет кылды да, чубак устаз келгенге чейин. Анан Абдышүкүр устаздын көп дисктери бар болчу, сайты да бар болчу, анан баяндар да көп болчу дагы. Телевидениядан да, сиз иштеген ЛТРден да көп чыкчу эле го. Ооба. Анан ошол Абдышүкүр устаздын баяндарын угуп жүрүп, анан күндөрдүн бир күнүнө анан ошол устаз келди да. Устаз келип, анан бир күнү барсак эле Абдышүкүр устаз келбей калды, анан чубак устаз келди дагы. Анда устаз муфтий эле. Муфтий болуп анан келгенде бир башкача адам келди да, мындай таң калдык. Анан бирок ага чейин биз окуп жүргөнбүз эмгектерин, форумдан деп аткан, ошо чаттан окуп турчубуз. Анан келип ошо садака боюнча бир эмени сабак айтты. Анан ошол жерде мен айтып кетпесем болбойт. Устаз өзү деле айткан, маркум өтүп кеткен, Аллах таала рахматын алсын, Муктар Өмүракунов боюнча айттыбы? Боюнча айткан. Ошондо мен бир тактоо киргизип коеюн. Абдышүкүр ажыке баян өтүп жүргөн болсо, анан экөө алмак салмак өтчү эле баяндычы. Эрисбек анысын билбейм, бирок мамилеси жакшы болгондуктан, мисалы үчүн устаздар бири-бири менен жакшы го мамилеси. Кийин деле мисалы үчүн сабак үзгүлтүккө учурабасын деп устаздар бири-бирине, кээде жакын устаздар бири-бирин алмаштырып турушат да. Анан көрсө ошо чубак ажы өткөн лекцияда устазга анан силер күбө болуп калдыңар, анан угуп атасыңар. Ооба. Эң биринчи ошо көргөндө эми башкача сезимдер болду. Мындай
уккан, анан окуган башка экен, тири жүзүн көргөн ал такыр башкача экен. Устаз ошондо ошо садака боюнча баян кылып, ошо Муктар Өмүракунов маркум ошол инсан боюнча айтты дагы. Ал айтты: устаз, мен негизи айтпайт элем, ал өзү аманат кылган, мен буга чейин эч кимге айткан эмесмин, бирок ушул адамдын бир жакшылыгы, мен үчүн болгон жакшылыгы бар. Ошо устаз азыркы үйү, ошол жана салынган үйүн полный ремонт кылып салып берген экен да. Муктар Өмүракунов. Анан бирок шарты менен айтыптыр да: эч кимге айтпайсыз, улуу ишти мен кылдым депчи. Анан устаз дагы мисалы үчүн баарыбыз ойлогондой дароо эле кабыл алган эмес анычы. Устаздын бир ушундай башкалардан айырмаланган өзгөчөлүгү бар. Берсе эле кабыл ала берген эмес. Анан устаз жөн эле коюңуз деп, ошо устаздын үйүндө бир эме болот, билишимче, печкадан иис чыгып, ошондо баары үй бүлөсү менен больницага жатып калышат, ошо эски үйдө. Печкадан иис чыгып, анан устаз дагы эме болуп, үй бүлөсү менен больницага жатып калышат да. Анан устазды үй бүлөсү менен башка квартирага эме кылып, анан тиги үйдү ошо Муктар Өмүракунов ремонт кылып толук кандан. Устаз деле сабагында айтат го: азыркыга чейин бир мык какпайм депчи, сонун кылып ремонт кылып жасап берген да. Анан адамдын ыхласы эл көрсүн дебегендиги, мисалы үчүн ошо Муктар Өмүракунов боюнча мен ошондо маалымат алып, анан таң калгам да. Демек ушундай адамдар деле азыр биздин заманыбызда бар экен го деп. Эми аскер тармагында, коргоо министрлигине караштуу бир аскер тармагында иштеп жүрөсүз. Анан качан жолдор кесилишти? Такай ушул чубак ажынын баяндарын мен тартайын, видео кылып тартайын деген маселе качан пайда болду ошондо? Эң жакшы суроо, эсбеке. Устазды биз ошол эмгектерин мындай сырттан карап жүрдүк, негизи окуп, анан эми пендесиң да, эми ушундай чоң инсан, эми бизге окшогон жөнөкөй адамды кантип жанына жылытмак эле деген түшүнүк бар. Бирок жана сиз өзүңүз дагы жерден сүйлөшкөндө айтканыңыздай, биз өзүбүзгө мындай чектөө койбошубуз керек экен да. Биз өзүбүзгө чектөө койсок, ошо чектөөнүн тегерегинде эле жашайт экенбиз да. Анан биз могу 2013-төрдө, 2012-2013-төрдө күзгө маал биз устаздын бир сабагына бардык. Бирок сабакка бараардан мурда берден белгилеп кетишибиз керек. Аты айтсак уту сүйнөт дейт. Тынчтыкбек Беккараев деген мырза бар болчу. Биз ал менен чогуу бир тайпада болчубуз. Ал менен чогуу чайлашып, дидарлашып, ыймандашып турчубуз. Ошол Тынчтыкбек Беккараев деген бала биз курактуу эле. Эң биринчи ошо Намба деген сайт бар болчу, билесизби, 2012-де. Ошол жакка устаздын телефону жана 6200 беле ошо менен тартып, анан Сапатов байкуш мындай 1 саат, элестетиңиз, азыр бу жерде штативдер бар, штатив жок, мындай ошондо штативде эле проблема болчу экен да. 1 саат ошо сабакты кол менен калчыдатпай угуп, көрүп, анан ошону Намбага киргизчи да. Элестетиңиз. Мен ошол инсандын урматына биз Насат медиага да ошону киргизип койгонбуз да, автору Тынчтыкбек Беккараев деп жазып койгонбуз. Анткени ошонун мээнети, адамдын мээнети, эмгеги ал бааланыш керек да. Бааланбаса болбойт. Анан Тынчтыкбек Беккараев деген мырзадан ошол, ал биз чогуу да жүрчүбүз, анан айтып калчу: устаздын сабагы сонун деп Facebook'тан жазып калчу. Facebook анда 2012-2013-тө негизи сонун болчу да. Мындай интеллектуалдардын топтому, анан Facebook'ка мындай чыдагандар чыдачы. Анан ошо Тынчтыкбек Беккараевдин себеби менен ошо устаздын сабагына болгон кызыгуу бизде күчөдү. Ошо сабакка барышыбыз керектен чыгына албай, анан бир күнү бардык. Ошондо биринчи Көк Жарда болуп баштаган болчу, андан кийин Касим мечитинде болуп баштаган, азыркы Касим мечитинде. Анан сабакка барып калдык. Барсак эле сыртта укмуш эл көп. Куптан эме Шамдан Куптанга чейин сабак болчу. Эл көп, машиналар укмуш кымбат, жер тандабас сууналар турат. Анан деп анда сабак укмуш экен деп ичине кирсек, эл жык. Бирок бир кемчиликти байкадым. Эч ким тартпай эле да. Жөн эле угушат, барганда. Жөн эле угушат. Анан мен өзүмө суроо бердим да. Ушунча инсан эмнеге тартпай? Же запрет барбы? Мында укмуш эркиндик болчу эле. Анан эмнеге запрет барбы? Же эмнеге тартышпайт деп өзүмчө ичиме кыжалат болдум да. Анан сураштырып келсем, анда ошондо дагы бир адамдын, инсандын атын айтып коелук бу жерден. Данияр Чормошев. Биз ошол устаз менен кызматташканга чейин Муслим Бистем проекти баарыбыз эле билсек керек. Ошо Муслим Бисте дагы биз колуштан келишинче жардам берип, ал жакта да эмгектенгенбиз. Анан ошондо Данияр байке менен чогуу барганбыз ошондо сабакка.
Данияр байке менен чогуу барып сабактан укмуш таасир алып, Нурмухаммед карынын кыраатын угуп ыйлап, ошол октоп анан биринчи жолу сабак барабыз да. Анан укмуш таасир менен калып, анан дене калчылап, тим эле эмоционалдуу укмушпуз да. Анан Данияр байкеге айттык, устаз менен тааныштырыңызчы. Биз устазга айта турган сөзүбүз бар деп, анан потологду жардык, анан өзүбүздүн потологубузду. Анан устаз менен ошондо биринчи жолу учурашып, анан устазга айттык, устаз, ушул жерден дагы белгилеп кетиш керек, эмне себептен деген. Себеби дагы бар. Сабакка баргым келген деген себеп. Андан дагы эң негизги себеп биздин ата энебиздин тарбиясы ушундай экен. Бир адам адилетсиздикке, мындай жашоодо бир кыйынчылыкка кездешип калса, колуңан келишинче жардам бер. И ошол берген жардамга кийин эчтеке күтпө, милдет кылба, Кол кагылба. Кылдыңбы? Кээде мен жашоомдо деле ушундай эмелер болот, ситуациялар. Кээ бир адамга колуман келишинче аракет кыласың, бирок кийин анын жашоосу сом болуп кеткенден кийин анын жашоосунан четтеп кетебиз. Биздин жашообузда ушундай болот да. То есть демек ар бирөө ошо мындай кризис менеджер дегендей бир кризистин убагында эле эме кылып туруп, анан жашоосунан четтеп кетебиз. Жакшы болгондочу. Анткени мен достукту ушундай деп билем да, мамилени да ушундай билем. Бирөө бир кыйналып турабы, кысталып турабы, ошого жардам берип кой. Жакшылык убакытта көп эле адамдар жаныңда жүрө берет негизи. Анан кыйынчылык убакытта мындай билинет го дейм да. Сейрек болуп калат. Ошо ата энебиздин ушу тарбиясы ошол экен. Анан устаздын ошондо сот иши болуп атпады беле? 3 жылга чейин созулду го дээрлик. Сотко кабылып, ошентип эме болуп жүргөн. Саясий бир кысым болуп, анан 2015ке чейин созулду да ошондо. Анан сот иши болуп атканда биз ошондо кыжалат болдук да, ушул устазыбызга эмне үчүн мен жардам бере албайм, мен кантип жардам берем деген бизде түйшөлткөн бир суроо болду. Ошол себеп дагы болду да, сабакка барышка, анан устазга кызмат кылышка. Анан ошол биз инструменттерин издеп аттык, биз кантип жардам бере алабыз деп. Анан ошол устаз менен тааныштык. Устаз менен таанышканда устаздын мындай фирменный жылмайысы бар эле го. Анан күлүп учурашып, деп мен ошондо бир 22-де, 23-дөгү эле жигитмин да. Бирок ошол 22-23-дөгү жигитке мындай жүрөгүң жылыйт экен да, устаз жылуу учурап, анан ошондо да биз айттык, Facebook'ун алдык, устаз сизден Facebook'тан жазсак болобу деп. Анан ошондо азыркыга чейин немелерим бар, жазым сактап койгом. Планда устаз сиздин сабактарыңызды тартышыбыз керек, элге жайылтышыбыз керек. Мен устазга баа бергеним ошондогу бир жап-жаш балага өзүнүн мындай ишенимин артканына мен таң калдым да. Жаш бала экен деп койбой. Ооба, жаш бала экен мисалы да. Азыркы көз менен караганда эч кандай бир журналист эмес мисалы да. Эч кандай бир эмеси билими жок, же диний билими жок, жөн эле бир военный да, мындайча айтканда. Бирок ошол адамга кантип мындай ишенич арткандыгына мен азыркыга чейин таң калам да. Анан ошентип ишеним артты. Анан видео менен кандай техникалык мүмкүнчүлүк, каражаттар менен кантип тартып баштадыңар? Аны тартканды билиш керек. Аны үчүн бир мындай камера керек, же тарта турган телефон керек, микрофон керек. Анын баарында тажрыйба бар беле, жок беле дегендей кантип аны тартып баштадыңар? Элис байке, мен жана да сизге айттым, негизи азыр бизде подкаст тартылып атпайбы берде. Берде көрүүчүлөргө айтып коеюн, берде айфонго эле тартылып атат да, мисалы да. Болгон мүмкүнчүлүгү ушундай да. Айфонго тартылып атат. Мен ошол биздин проект башталганын мындай өзүмө ошол сезимдер келип атат да. Бизде да ушу күзүндө башталган болчу проект. Анан айтайын дегеним, кээде бир шарттарды издеп жүрө бербей баштай бериш керек экен, тобокел кылып. Аллах таала шартын өзү эле түзүп берет экен да. Башын жана сизге тамашалап айткандай, нолдон эмес, биз минустан баштаганбыз. Кандай минус нолдон десеңиз, башында ошол жетөгүздүк Адилет байке деген, Жеңиш айылынан Адилет Укуев деген бир байкебиз бар. Алла жолунда доспуз. Ошол инсан, ал башынан баштап, мен ошо бир 10го жакын сабакка келбей калгам да. Ошо 2012ден бери жазылган сабактар бар, сабак башынан башталгандан бери. Адилет байке менен биз мамилелеш болуп, ошол аудиолорду биз кийин видео кылганбыз да. То есть биздеги азыр Насат медиадагы архив 99,9%, даже дагы 99 десек болот. Бүт архивдин баары сакталган да. Анан ошо Адилет байке менен сүйлөшүп ошо аудиолорду алганбыз. Ошол Тынчтыкбек Беккараев мырзанын тоже алардын видеолорун дагы сый урмат катары алардыкын дагы жүктөгөнбүз. Анан бизге чейин бир байкебиз, бир оператор аксакалды суранып, ар бир съемкасы 1,5 миң сомдон, ошондо 2013тө бир 20дай сабак тартылыптыр. Ал уже карыз болуп калыптыр да, акчасын төлөй албай калыптыр. Анан бул ишти ким алып кетет деп анда карап калыштыр да. Анан Аллах таала ошол убакта бизди ошол жерге мүмкүнчүлүк бериптир. Анан биз барганда ошол Тойгон Ажы мырзадан Аллах таала ыраазы болсун,
устаздын мындайча айтканда ошол убакта жанында менеджер болчу да. Жок устаз менен таанышкандан кийин ошо Тойгон ажы менен дагы ошо детальдарын такташолго деп Тойгон ажы менен сүйлөшүп, Тойгон ажы ошо берки оператор менен бизди тааныштырып койгон. Анан биз алардан ошо файлдарды алып, видео файлдарды, ошон үчүн көрүүчүлөр башында көргөндө сапатсыз эме кетет да. Той тарткан видеокамера мененчи. Ошол байкеден да Аллах таала ыраазы болсун. Мен билишимче ал адам намаз баштабай жатып, бирок ошол сабактарды угуп берип, анан кийин намаз баштаган деп билем да. Ошол сабактарды угуп берип. Анан ошон үчүн биз минус карыз менен баштаганбыз, 20 000 сомго жакын. Ошол файлдарды эмеш үчүн 1 жылга жакын биз ошонун акчасын төлөй албай жүрдүк да. Эми Чубак ажы ошондо деле атагы бир топ эле болчу. Анан Чубак ажы болчу. Анан ошондой жанагы жол тандабастар, джиптер келип токтоп баянын укса, анан Чубак ажы кимге болсо деле, кайсы байга болсо деле айтса сураган техникасын алып бермек да дейм да. Ошондой болгон жокпу же? Эсбек, ушул жерден бери устаздын өзгөчөлүгүн белгилеп кетелик. Устаз менен ошол кызматты баштаардан мурда устаз мага мындай айткан да: "Улан, мен сага жеке майына айлык кылып төлөп бере албайм. Менде айлык бере турган шартым жок. Сен аракет кылсаң кыл, ушул медиадан эмне сага аракет кылып каражат түшөбү, же диск кылып сатасыңбы, же бир нерсе кыласыңбы, ошол сенин тирилигиңе мен ыраазымын. Мен сага бирок айлык катары бере албайм" депчи. Биз ошондо как биз Насат Медиа өзүнчө бир продакшн студия катары келдик да, устазга сунуштап. Ага чейин биз видеолорду башкаларга бөлүшүп, группа бар болчу да, өзүнчө эле Насат Медиа проект өзү Чубак устазга келгенге чейин бар болчу. Анан биз ошондо устазга кызматташууну сунуштадык. Анан устаз ошондой айткан да: "Менде мүмкүнчүлүгүм, финансылык мүмкүнчүлүгүм, мен сага төлөй турган каражатым жок." Реалдуу ачык айткан турбайбы? Ачык айткан да. Анан сизге айтып атпаймынбы, 1 жылдай жүрдүк деп. Анан бир күнү укмуш кыйналып кеттик. Тиги байке дагы карызын сурап эме кылды да. Анан кыйналган устазга айла жок айттык. "Устаз, бир эме жардамыңызды кылыңызчы." Устазга айта элек болчубуз ал маселени. Устаз ошондо $100 берген да. "Улан, мен болгонго азыр мүмкүнчүлүгүм ушул болуп атат, алып тур. Анда бир кеп болор" депчи. Анан ушул жерден белгилеп кетишибиз керек. Кыяс деген азыркыга чейин мамилелешпиз. Алла жолунда досубуз. Аллах таала ыраазы болсун. Негизи бул подкастка чейин эч бир жерде айткан эмесмин, бирок айтайын. Сиз айткан сөз мага катты тийди. Негизи убактысы келгенде айтыш керек экен, кийин өкүм калбаш үчүнчү. Ошо Кыяз досубуз эме кылган, экөөбүз байланышып көрсө, Эрнисбекке ошол видеокамераны дагы алып келгенде ошо Кыяз досубуз болчу экен. Ал ошону да айтпаптыр да. Ал ошондо башын баштап бир аз мүмкүнчүлүгү болбой калып, орто жерден. Анан финансылык жагы жардам эметпей, анан ошо 1 жылдын тегерегинде анан полный карыздарды бүтүрүп, ошондо баштаганбыз да. Ошондо баштап, ошо карыздан кутулуп, анан эң биринчи эсимде бир 15 000ге бир камера менен баштаганбыз, эски бир камера менен. Анан сабактар уланып кеткен. Берден ат башылык Бакыт байкени да белгилеп коюш керек. Эң биринчи сапатка чыкканда 2015-те Бакыт байкебиз ошо жок, Нарындан фотоаппарат берген. Ошо фотоаппараттан кийин анан уже сапаттуу сабактар чыгып баштаган. Демек, мындай техникалык жагы, айлык жагы мындай нөл эле болчу экен да башында. Устаз мындай күлгөнү бар да. Истеги академиядан бир жолу Хадис академиясы кийин түптөлүп түзүлгөндөн кийин анан сиз жана айтып атпайсызбы, күлкүлүү моменттер бар болчу депчи. Анан тазалыкты караган бир эме завхоз сыяктуу бирөө керек болду да. Анткени тазалыкты караш керек, тигини караш керек. Анткени Чоң устаздын экөөбүздөн кээде сапарга кетип калабыз, убактыбыз жетпей калат, бирок жана чарба иштерин бирөө кылыш керек болду. Анан мынтип коет устаз: "Улан, бир завхоздукко бир айлык чыгарып бир адам албасак болбой калды. Ато могу иштерди карабыз, биздин колубузду кармап атат" деп. Анткени светтикин деле, суунукун деле биз карап эме кылчубуз. Анан убактыңды кыйла алып коет да. Анткени биякта творческий иштиңден, мындай монтаждан, сабактан кыйла көп эме мээң кайра тигиден экинчи нерсеге настрой болуш үчүн көбүрөөк убакыт кетип калат. Анан ушуну алсакпы деп тагын кайра мынтип коет устаз: "Бирок буларга биз айлыкты кантип төлөйбүз" депчи. Айлыкты кантип төлөйбүз, ошондо кандай болуп калат маселеси деп анан тамашлаганда жөнүнө коелук деп ошо менен кеткенбиз.
билбейм, мисалы үчүн бир ишти кылып аткандан кийин эми ал динди жеткирип атат да, бирок ошол эле учурда чубак ажы мындай иштерди кылып атат, лекциялар укмуш деп колунда бары дагы колунда жогу дагы негизи эл таң калчу да. Анан өзү мындай айта алчу эмес турбайбы, мындай эми бизнесмендер деле бар, байлар деле бар, сурайын десе баягы мындай кайырчы тилемчидей болгондой болуп же колко кылгандай болуп сурай алчу эмес го дейм. Эрисбек, ушул жерден мен бир аз кеңирээк токтолоюн. Ушул инвестиция боюнча, акыреттик инвестиция деп бир мындай терминди көп колдонобуз биз. Устаздын негизи бир ийгиликтин сырларынын бири, устаз эч кимге жалдырач эмес да. Устаз даже башка жактан бир далай эле күбө болгом да. Мисалы 10 жылга жакын мен 10 жылга жакын биз дейин, кечиресиздер, эми камера кармап эле жүргөн жокпуз да. Камера кармап эле жүргөн жокпуз. Устаздын канча деген окуяларына айтыла турган дагы, айтылбай турган, анан кийин айтыла турган окуяларга күбө болдук да. Айтайын дегеним, устаздын башкалардан айырмаланып беришендиги. Мен мындай башыма кээде батыра алчу эмесмин да. Кээде бир сонун бир шейхтердин бир эле атыр, кээде $500 же $1000 атырлар болот. Укмуш кымбат баалуу. Ошолорду алып туруп эле кээ бир мына талак маселеси менен келип калса, жөнөкөй эле бир инсандар келип калса, кармачы эмес да, пайгамбарлык сыфат бар болсо да, сүннөттү карманычы. Ошол белекти бере берчи. Мындай келет, кайра берет, келет, кайра берет. Сиз айтып атпайсызбы, айлык маселеси, мындай финансирование маселесинде. Мисалы үчүн бир жолу Акталадан бир байкебиз барганда сабактан бир жылкы берди да. Балдары сүйүндөгө жылкы минеткен эмес го депчи. Бир күнү мага чалды. Улан баягы жылкыны бербеди эле дейт. Десем, 4кө бөлдүр дейт. Тиги байкеңге чалып 4кө бөлүп туруп 4кө бөлсүн деп 4 медресеге таркатып жатасың деди. Элестетиңиз. Бир бөлүгүн эме Хадис академиясына бөлдүк, 3 бөлүгүн ошол белгилүү бир медреселерге таркатып бердик да. То есть келген нерсени кайра берчи да. Анан сиздин сурооңузга келсек, сиз айтып атпайсызбы, азыр мындай бир түшүнүк болуп калды да, Энисбек. Адамдар колу менен монда кармай ала турган, көрө ала турган, сезе ала турган нерсесине инвестиция кылып калды да. Ошол проблема бар. Сизге, бизге окшогон медиада иштегендер, бул биз билинбеген эмгек экен да. Мисалы үчүн биздин камера аркасында канча адамдар турат, кимдер монтаждайт, могу сапаттын баары, муну бу жерде канча деген светтер турат, анын баары кантип эмгек болорун көп адам билбейт экен. Ал ушундай эме мээнет экен, бул мындай көп баркталбаган. Даяр эле оңой эле YouTubeга чыгып койгондой эле болот деп аны айта албайсың да. Мисалы үчүн мен мунун баарын айта берсем, эми ар бир подкаст сайын ой деп мындай ушунун баарына тиги эмгек кетет, кара күч кетет, монтажер кетет деп. Ошондон улам өзүмдөн улам ошо чубак ажын суруп атпаймынбы? Ошол өзүнүн кол астында иштеген баягы көшөгөндүн артындагы силердей кызматкерлерге кээ биркинин айлыгын да төлөп бере албай калса, анан бирөө жылкы берип атса, анан ошол маселелердин баарын жылкынын акчасын сатып ийип туруп баарыңарга бербей, анан кийин 4 мешитке медресеге берип кой дегени бул эми башкача сапат да. Жок, башкача сапат. Анан бу жерде көрүүчүлөрүбүз суроо пайда болот да. Айлык жок болсо силер кантип жашадыңар, чубак устаз деле депчи. Мисалы үчүн биз региондорго барганда устаздын ушул артыкчылыгынын бири, мисалы үчүн барганда бир адам, мисалы үчүн Өзгөнгө олобу же Ошко олобу же Таласка олобу чакырат да, бир Эшмат деген чакырат. Ал адам жол киресин төлөйт, анан чай ичип коюңуз деп берет да. Кээ бирөө берет, кээ бирөө бербейт да. Эми мен бул парданын аркасын толук кандуу түшүндүрүп берейин да, көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн. Мисалы үчүн чубак устазга 5000 сом берсе же 10000 сом берсе, устаз кээде ошонун жарымысын берип салчу да. Сен да үй бүлөң бар, сен дагы тирилигиң кылышың керек, сен да үй бүлөң ачка калбаш керек. Элестетсеңиз. Кээде мисалы үчүн кээ бир жерге барасың, сурайт устазчы, сага бердиби эмгегиң үчүн депчи. Сен тартып атпайсың деп. Устаз жок. Көп учурда эле негизи операторлор, медиада иштеп жүргөндөр бакталбайт. Бизде регионго барганда камерачы, мына атың менен аты деле билет да, жигит деп койсо деле болот да. Камерачы тур мындай, оператор мындай депчи. Анан мен биз кыялыбыз өзүбүзгө тиешелүү кыялыбыз бар да, сразу басабыз да. Урматтуу байке же ини дейсиз. Мен берге ойногону келген жокмун. Бир аз чыдап кой. Тиякта сен ошо сенин эмең үчүн там 100 000 деген адам көрбөй калбайт деп атам да. Сен көңүлүң мейли, мен бирок мындай сылык сыфат түшүндүрөсүң.
сен бир аз чыдап кой, камера бир аз эме болчу, бир аз отуруп ал. Болбосо ошол лекциянын баяндын элге жалпы элге таралышына себепчи оператор болуп атат. Эми ал жерде болсо ай тигиндей кач, мындай кач деп ушунда корс оройт деген учурлар болот. Корс мамилеге кийин биз мындай жана неуязвимый деп окуп аткой, эчтеке мамиле кылбай калдык да. Анан айтайын деп атканым, жана инвестиция боюнча айтып атпайбы? Колуна кармаган, көзү көргөн нерсеге инвестиция кылып атышат деген бул медиа, бул идеология да. Муну менен кармай албайсың. Бирок муну сен жакшыңды өзгөртөт да. Мисалы үчүн биз батыш өлкөлөрүнүн мактай беребиз го, булар монча идеологияны жайылтып атат. Бирок сиз жана айткандай эле алардын чоң офистери жок. Бирок алардын технический базасы бар. Бир керектүү бир идеологияны жайылтканга. Биз эмне үчүн биз өзүбүздүн динибизди чырайлуу жайылтканга инвестиция кылбашыбыз керек. Демек бизде дагы мусулмандарда бир проблема бар. Материалдык гана нерселерге, ташка инвестиция кылып атабыз да азырчы. Бир здание туруш керек, же бирөөгө тамак берип коюш керек. Просто айтайын дегеним, азыр инвестициянын дагы бир акыреттик, интеллектуалдык инвестицияга биз ошого дагы багыт бериш керек да адамдарчы. Анткени мечиттер салынат, медреселер, ал өзүнчө иш, ал да кылыш керек. Бирок андан кийинки да уровень бар да. Кино болобу, ошол эле медиа болобу, мультфильмдер болобу. Кээде бизге таксырлар айтат да. Ой, мультфильм чыгарбайсыңар, анан мындай ролик чыгарбайсыңар, же кино тартпайсыңар, же мындай тартпайсыңар дейт. Акыл үйрөткөндөр көп да. Бирок ошол эле убакта биз жакында 3 күн деген фильмде биз ошондо сценарист болдук. Ичинде сценаристтердин тобунда болдук. Эми тилекке каршы азыр чыкпай калды ал кинобуз. Буюрса келечекте чыгар деген үмүттөбүз. Ошондо деле биз инвестиция кылбайсыңар, мына сонун фильм чыгып атат, тарбиялык фильм десек, көбүнчөсү алыны мындай инвестиция катары көрбөйт да. Ошон үчүн биздин мусулмандардын дагы бир аз пикири дагы өзгөрүш керек да жаңы нерсегечи. Сен мисалы үчүн улакка акчаңды кетиресиң, кымбат баалуу машинеге акчаңды кетиресиң, бирок медиага салым кошпойсуң да. Медиага салым кошпосоң, каяктан мультфильмдер чыгат, каяктан тарбиялуу фильмдер чыгат, каяктан жакшы нерселер, медиа продукттар чыгат, эгерде ал жакка инвестиция болбосо. Же ошол сиздин кылып аткан ишиңиз, же биздин кылып аткан ишибиз биздики эле гана эмес да. Бул жалпы элге бир пайдасын тийсин деген бир пайдалуу контент болуп атат да. Мындай биз дагы сопричастный болуп, биз дагы ошого кошулуп калалык деген түшүнүк бир аз азыр алсыз да. Ошону жаны кашайганда баягы тарс айтма мүнөзү бар эмес беле чок ажыкенчи. Анан ошондо бир жолу бир баянда айтпады беле. Ай, эстрада ырчыларын тойго чакырганда акча бересиң $1000 деп, кем эмес. Анан молдуке канча жылдап баланча жактан билим алып келсе, ошол билимин айтып сага мындай мээнеттенип, энергиясын коротуп, айтып түшүндүрүп, жаман эмне, жакшы эмне, ошонун баарын айтып түшүндүрүп, жашооңо сен аны керектетип атсаң, ошол лекцияны угуп жашооңду түздөп атсаң, анан эми эстрада ырчысы деле мындай мен жаман маанилде айтып аткан жокмун. Ошого дагы акы төлөнөт. Демек адам акысы жөнүндө маселе болуп атат. Анан ошол исламий бир жакшылыкты жайылтып аткан, ошол башындагы ошол алымдар болобу, алымдардын артында иштеп аткан техникалык кызматкерлер болобу, анын баары кадимкидей мындай мээнет турат да. Ошону эми чубак ажыке, ошон үчүн мен суроомун өңүт ошол да, мындай өзү көп чоң иштерди кылды идеологиялык өңүттө. Кыргызга кереги тийди, бирок жанагы анча-мынча үй жагынан, анча-мынча тиричилик жагынан эми андай алымдар берип койчу, мына балдарды карап койчу дей албай, же аны бир түшүнгөн адам болсо гана дегендей да. Ошон үчүн сурап атам да. Бирден дагы бир маселе бар экен да, Энис байке. Кээде андайлар болгон жок десек да калп айтабыз негизи. Андай адамдар болгон. Устаз мындай адамдардын бир нерсе кылгандан кийин милдет кылуусунан өтө чочулачу да. Мисалы үчүн бир адам бир иш кылса, кийин милдет кылууданчы. Ошондуктан көптөгөн адамдардын биз күбө болгонбуз. Өтө чоң суммалар, чемодан менен келген суммалардан отказ берген. Маселен кабыл алышта эмес азыр. Ошол келип аткан акча каяктан келип атат, кимдер тарабынан келип атат, ошодон дагы отказ мындай кабыл албоону дагы билиш керек экен деген маселе да бердичи. Эми жана сиз сурабадыңызбы? Мына бизди тартып аткан бул камера маселе жөн эле телефон менен тартып атасыз депчи. Анан эми бирөөгө жалдырасаң, бирөөгө ушундай кылып кой десең, айрыкча мен эми бул диний гана контент эмес, саясий, маданий, руханий дагы мындай багыттагы конокторду чакырып атпаймынбы? Анан бирөөгө байланып калсаң, бирөөгө көз каранды болуп калсаң, эй, мен сени
Мына камераны мен алып бердим эле десең көз каранды болуп, анан мен көз каранды болбой эркин өзүм каалагандай алып барып, каалаган кишимди чакырып, каалаган нерсени сурап алайын деп атпаймынбы, анан бирөөгө байланып калбайын деп. Анан бирок негизи ошону жалпы өңүттө, жалпы масштабта, ал дин болобу же башка руханий кыргыздын дөөлөттөрү болобу, ошону мен алып барып атканда мени эркиме кое турган, аны түшүнгөн тарап болсо бир жөн. Анан түшүнбөй эле мен ушу сага муну алып берип койдум эле, муну антип койдум эле деп кол кыла берсе, андан көрө аны албай эле коюу. Биринчиден албай эле койгон. Биз ошодон бул эксклюзивный маалымат. Сизге айттым го көп нерсени сизге эле айтайын деп. Ошодон биз качып негизи тирлик маселесинде биздин тапканыбыз 100% адал болсун деп, эч бир мындай эч кимге жалдырбай деп. Устаздан ошол нерсени биздин ата энебиздин тарбиясы ошол. Кошумча устаздын тарбиясы менен ушу бирөөдөн бир нерсени алсаң да жөн эле карыз алып өтө башка маселе. Бирок ушуну мен кылып атам, ана мынтип коючу деген сөзүбүз Кудайга шүгүр азыркыга чейин боло элек, жеке улан катары биз устаз өткөндөн кийин деле. Биз азыр өзүнчө бир чоң карызга кирип, айылдан эме кылабыз да, малина, клубника өстүрөбүз. Ошон үчүн жайкы убакта бир аз иштери солгунап кеткени, биз азыр бу жерде чыкый отурганыбыз менен жайкы убакта кадимки эле дыйкан, кадимки эле ошо малина, клубника менен алектенип, ошо менен биз тирилигибизди кылабыз. Ошол тиги сезондон сезонго тиги күзгө чейин кылып туруп, ошого топтогон акчабызды кышы менен жеп, анан кайра жазында тиягыбызды кылабыз да, тиги ишибизди. Чубак ажынын лекцияларында, баяндарында дагы ошондой эркиндик сезилчү да. Аны бул мага мындай эле, тигиндей эле, бул мындай эле деп кысынып кыпчынбай, ооба, болгондой айтчу. Ооба. Мындай, тигиндей, ал саясатчыга жагабы, же бул улгайган адамбы, жашпы, так эле айтчу да. Бул нерсеге мындай эркиндик керек деп атканым да. Эми Чубак ажыке боюнча дагы суроону уланта берсек, андан кийин кандай болду? Кандай кылып жолдор уланды? Ошол лекцияны тарта баштадыңар. Эми элге көрүнгөн жагы бар. Сахнанын берки бетинде Чубак ажы баяндарды өтүп атат, эл угуп атат деп. Аркы жагында элге көрүнбөгөн да кандай элге айта турган бир маалыматтар бар? Эгерде мындай эмеси менен өз ирети менен баштасак, 2015-те Аллах Тааланын буйругу менен кээ бир адамдардын да себеби бар. Устаздын соту бүттү. Устаз толук кандуу мындай ошо сот иши токтоду. Анын үстүнө ошол сот иши болуп атканда устаз дагы чет жакка чыга албай жүрдү. Умрага бара алган жок, кээ бир өлкөлөргө чыга, негизи эле өлкөдөн көп чыга алган жок. Чектөө бар болду да. Андан кийин ошо умрага, ажылыкка кенен жол ачылды. Кыйла устаз ошондой кыжалатчылыгы да кетти. Ошон үчүн устаздын көрүүчүлөр 2015-ке чейинки ошо сот иши бүткөнгө чейин сабактары башка, сот иши бүткөндөн кийин сабактары да башка да, бир аз мындай айырмасы болот. Анан 2015-те ошол устаз менен болгон ошо башкаларга айта элек дагы бир эмебиз, маалыматыбыз. 2015-те саясий өнөктөштүк болуп калды го. Саясий эме шайлоо кампаниясы болду го 2015-те, 5-созыв беле, 5-чакырууга. Устаздын эмесине офиске көптөгөн саясатчылар, фракция башчылары келип атты. Көп ажиотаж болду го. Бул парданын аркасы да. Анан устаз барам барбайм деп мындай кыйла элди интрига кылды го. Анан ошо интригасына биз дагы мындай барат го деген немиштер көбүрөөк болду да. Анан бир күнү бардык устазга кирип, устаз, эгер сиз бара турган болсоңуз, депутаттыкка бара турган болсоңуз, мен кетип берейин. Анткени биздин тарбиябыз ушундай, жакшылык болгон үчүн биз кетип берелик, биз башка иш, өзүбүздүн жеке ишибизди улантып берелик, үй бүлө бала чакабызды багып, кызматыбызды кыла берелик. Эмнеге дейт, эмнеге улам кетесиң деп. Анан эми сиз сот ишиңиз бүттү, мен баштапкы максатым сиз ошо ишиңиз сотто болгон кезде мен жаныңызда туруп, колумдан келишинче сизге бир жардам берип, ошо бир дуаңызды алып калайын деген максатым болчу. Сиздин сот ишиңиз бүттү, сиз азыр эгерде депутаттыкка бара турган болсоңуз, мен ал жакка барбай эле коеюн. Мен өзүм ишим кыла берейин. Мына ал убакта мен иштечимин. Чыгып калдым беле десем, биринчиден улан мен барам деп айткан жокмун депчи. Эрке саясатчыларга айткандай эле. Анан экинчиден жок деди. Кетпейсиң сен. Ишти улантабыз, дагы көп иштерди кылабыз. Кетпейсиң деп ошондо мындай эме кылган да. Анан азыркы акыл менен салып көрсөңүз, наоборот, адам депутат болсо, кыпчылып бир жерине помощник боло алсаң, мындай дүйнө жактан караганда кыйла эле эме да. Биз наоборот ата эненин тарбиясынан ошо наоборот кетебиз дегенбиз да.
ошондой бир маалыматыбыз бар. Ал элге айтып койгону жөн гана бир интрига болчу да. Элге айтып койгон көп эле учурда Энисбеке, элдер азыр мындай кээ бир адамдар чогулуп мен досум эле, анан мындай эле, тигиндей эле деп атпайбы. Устаздын бир пайгамбарлык сыфаты бар болчу. Саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ылайык. Устаз ушундай мамиле кылчу. Ал мамиле кылып аткан адам укмуш өзүнүн бир жакын досундай мамиле кылчу да. Жакын досундай мындай. Ал уникалдуулук да. Ошон үчүн мага гана ушундай кылып атат деп ойлочу ар бир. Ооба, анткени ошон үчүн чыгып атат да. Мен устаз мага мондай болчу деп ар бир өзүнүн жеке перепискаларынан бери чыгарып жүрүштү го устаз өткөндөн кийин. Устаздын мындай адамгерчиликтин бийик сыфаты да. Эми негизи такай элге көп бир ирет ушул баян айтуу адамды чарчатат, энергиясын алат, күчүн алат. Ошондойдо эми баягы көшөгөндүн артындагы жагдайларда билчү инсан катары кандай кылып мындай эс алчу эле? Эми адам деген эс алыш керек да. Эмне кылчу эле мындай элге көрүнбөгөн жагында эмне кылчу эле, мал бакчу беле, тоого барып келчү эле, же жылкылар барып эле, же эмне кылчу эле дегендей, же балыкка барчу эле. Жылкыларын жанан таркатса каяктан жылкылар болот. Устаз менен негизи биз кээде көп сапарда бирге болдук да. Дээрлик баардык сапарында биз болдук да жанында. Мисалы үчүн эртең менен биз таңкы 6-да Ошко кетип, Ош областында көп 2-3 айлыга барып сабак берип, кайра кечки 6-да Бишкекке конуп калган учурлар болгон да. 12 сааттын ичинде бир областта 2-3 айлыга барып сабак берип, анан кайра кечинде келип калган учурга кийин биз устазда таң калчу. Аллах таала убактыбызга кандай береке берип атат депчи. Анан сиз эс алууну айтып атпайсызбы? Кечке чарчайсың да, тердейсиң, болосуң, тыйын көтөрсүң, анан чарчап келаткан Бишкек аэропортко конгондон кийин немеде сонун бир кофейнялар болот го аэропортто. Анан сонун устаз бир эме чизкейк менен кофени ичип алып, анан ошондо тамашалайчы да. Улан ошо кофе ичкенден кийин өзүмдү бир шаардык сезип калам да, кадимдей сезип калам да деп экөөбүз машина менен кирип кетчүбүз. Анан жеке сиз айткандай устаз тоокторду жакшы көрчү. Тоок баккан, анткени кичинекей кезинен эле башка устаздардын айтканы боюнча дагы негизи тоокко болгон эмеси мындай тоок канаттууларга болгон махабаты бар болчу да. Попугайга болгон махабаты бар болчу, жана студенттик кезинде баккан. Анан китеп эми элдин баары эле билет. Беркинде сиз жана айтып аткандай арабча эле китептер эмес, илимий эле китептер эмес, кадимки эле романдар, көркөм чыгармалардагы көбүрөөк арабча эле китептерден эмес. Ошондуктан сөз байлыгы күчтүү болду да устаздын. Анан дүйнөлүк геополитика боюнча дагы, анан мисалы үчүн биз Питерге барганда Познер деген интервьюер бар го, Познердин интервьюсун алган. Дагы бир белгилеп кетүүчү маалымат Энисбеке. Устаз өмүрүнүн акырында эме деп айтканда, биз Кореяга барганда, улан дейт. Мен ушундай бир проект кылгым келип атат дейт. Биздин кыргыздын каймактары интеллектуалдар менен жөн эле отуруп алып мындай пикирлешип интервью алгым келет депчи. Көрсө ошол подкаст экен. Көрсө ал подкаст болгон турбайбы? Ооба, сиз кылып аткан нерсени мындай устаз эңсеген да. Кенен депчи. Телевидениеге барса бир 30 мүнөт, 20 мүнөт максимум бир саат. Ушуну чектеп турчу эмес белек. Мында бир төгөлөт да, адам ошондой кылгысы келчү турбайбы анда, Сиздин ошо сурооңузга дагы бир жооп катары эмнеден эс алчу деп атпайсызбы? Кээде сизге окшогон мындай китепке окуган интеллектуал адамдар болот го. Ошолор менен, ошол инсандар менен баарлашканда устаз кадимкидей жан дүйнөсү эс алчу да. Сиз айтып аткандай кечке шыпыргы маселеси же чачым какач болуп кетти, эмне кылсак болот деп жөнөкөй да маселени чечти, бирок ошол убакта устаз эми өзү интеллектуал болгондуктан интеллектуал адамдар менен отурган баарлашуу ошодон да устаз эс алчу да. Ошон үчүн 2019-да ошол биз ошондой пландап атканбыз 2019-да. Андан кийин эле пандемия болуп кетпедиби? Кийинки проекттерде ошол подкаст сыяктуу көрсө ошондой эле айтыптыр да. Мен конок чакыргым келет дейт. Өзүм эле чоң устаз ведущий болот, өзү эле. Анан ошол жерден толуктап, сөзсүз түрдө диндар эмес. Аркылуу сфера. Сиздин проект кандай болсо ошондой сфера. Жашоо жөнүндө сүйлөшүп, эркин баарлашып, пикир алышып, ошондой бир кылсам деп, ошо менен эс алчу да. Жана өзүңүз айтпадыңызбы? Чубак ажыга жанагы шыпыргыны тик койсом эмне болот, чачты какач басып кетсем эмне болот деген суроолорго деле эринбей жооп бере берчү да. Бирок чубак ажынын алган илимий билими бул башкача масштаб болчу да.
Анан кийин ошол эми ошончо канча жылдар бою атайын ушул илимий ушундай даражаны алып, алымдар арасында өзүнүн мындай бир орду бар. Анан ошол шыпыргыны тик койсо болобу болбойбу дегенди айтыш үчүн окуган жок да алчы. Менимче кандай ойлойсуз, ал ушундай нерселерге мындай кеп чүчүп эле кап атам, ушундан бери мен айтып берип атам деп мындай көшөгөндүн артында айтчу эле. Устаздын артыкчылыгынын бири, устаз элдин алдында кандай болсо, реалдуу жашоодо да ошондой эле болчу да. Бир аз эле айырма болчу. Ооба сырларын, мындай ички ой толгоосун бөлүшчү сөзсүз түрдө. Кээде мисалы үчүн улам могу жерде эмне кеңеш бересиң, эмне сунуш айта аласың деп ошого таң калчумун да. Анан устазга айтчым, эми эгерде биздин ошондогу акылыбыз жете турган болсо, биз сунуш айтчубуз. Эми мисалы өзүбүздүн технология жагында, интернет маселесинде, мисалы үчүн заманбап маселелерде устаз мындай уялбай эле, ушул жерде кандай болот, сен кандай эметип атасың, ушул сферада кандай болот маселени сураганда, биз айтчубуз, акылыбыз жетпеген устазга айтчубуз. Устаз эми биздин акылыбыз жетпейт, биз тиги айта албайбыз депчи. Анан сиз айткандай, мен ушул жерде өзүмдүн бир аз жеке пикирим бар. Кээ бир устаздар дагы азыр ошол боюнча сын айтып атпайбы кээдечи. Устаздын убактысын ошо менен алып койдук, анан шыпыргынын деңгээлинде эмес болчу депчи. Ушул жерде бир аз меники бир аз башкачараак өңүттөө пикирим бар. Ошол убакта элдин деңгээли ошол болчу да. Биздин динибиз ушунчалык уникалдуу дин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле жөөттөр айтты эле. Силердин диниңерди туалетке кантип кирип, анан адамды кантип узатканга чейин айтабы деп, туалетке чейин ошо киришеби дегендей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү ушул да. Адамдын кичинекей деген маселеси менен чоң глобалдуу, даже чоң бир акыйдавый маселеге чейин маселеси. То есть динибиз кичинекей маселеден чоң маселеге чейин чечип берет. Мисалы үчүн биз ошо шыпыргы менен көптөгөн адамдардын устаз акыйдасын оңдоп койду да. Мисалы үчүн биз шыпыргы турса, ширк болуп аткан, анан мындай бир бале келет экен, жаткырып кой же тургузуп кой деген бир маселе, аны устаз мындай жөнөкөй кылып эле эмне кылып койду, түшүндүрүп берип койду да. Бирок сиз интеллектуал адам катары айтканыңыздын да сөзүңүздүн жөнү бар. Анткени устаз көптөгөн нерсеге кандай пландачы да. Устаз илимий эмгек жазгысы келчү. Кээде устаз чарчап кетчү. Өткөн сабактардан, кээде адамдардын эми кечке эле күлүп чайнап же жакшы эле сөз айтылып бербейт да. Кээде ар кандай сында болот, сыноолор келет башына, жеке өзүнүн сыноолору болот. Анан устаз кээде жөн эле чарчап кетчү дагы. Жөн эле кээде пауза кармагысы келчү. Анан сиз айткандай, сиз айтып атпайсызбы, эмне менен эс алчу, дагы бир эс ала турган, кээде жөн эле кино көрчү. Мына сериалдарды көрчү, мына үй бүлөлүк сериалдарды көрчү. Анткени адам жөн эле чарчайт да кээдечи. Анан ошол сиз айткандай, ошол сиз жана сурооңузду толуктап коеюн. Устаз илимий эмгек, анан жана жазып аткан макалаларын өзү ынанчы эмес. Келечекте биз эми элестетчүбүз да устазды кийин аксакал болуп, окмуш сакалдар агарып, итак эле бирөө агарып кетти эртеле. Кийин биз самолет менен болобу, мисалы үчүн региондорго барганда биз жеке тилек кылып койгонбуз да, азыр Садыр Нуркожоевич менен Камчыбек Кыдыршаевич вертолеттерде алышпады, ошолдой тилек бизде да бар болчу да. Устазды кийин ушу жол менен кыйнабай, самолет рейс менен кыйнабай, кийин бир вертолет менен алып барып, жакын жер болсо чоң мындай ичинде жата ала турган мындай диван болгон бир автобустар менен алып барсакпы депчи. Анткени устаз сапардан укмуш көп чарчады да. Баянды өткөнү бир чарчатат, жол. Андан кийин жол дагы чарчатат да. Устаздын жанынан эң дагы бир үйрөнгөнүбүз сүйлөбөй коюу. Кээде мен узак жолго чейин жөн эле оозумду жаап келчимин да, эмнеге дегенде устаз чарчайт да, ошо сүйлөй берип, суроолордон. Просто кээде мындай орустар айткандай оставьте меня в покое дегендей, устаз жөн эле кээде тынчтыкта калачу. Чубак ажынын лекцияларын, ушул видео баяндарын карасаң, күлдүргөн видеолары дагы өзүнчө бир сөз да. Анан элдин алдында ошончо күлдүрөт, анан көшөгөндүн артында силерди дагы ушундай күлдүрчү беле ошондой моменттерден. Устаз жеке жашоодо көбүрөөк серьезныйраак болчу, олуттуу болчу. Мен мындай непопулярный бир эмени айтайын. Устаз жеке жашоодо көбүрөөк олуттуураак болчу. Олуттуураак дегенде, мына анткени иш жагына келгенде талапчыл. Анан ишмердүүлүккө өтө мындай бекем турган, анан мындай дагы бир сыфаты майда эмес болчу да.
кээ бир адамдар, кээ бир башчылар мындай адамды жеп читейт го. Жок, устаздыкы болгондой болчу. Анан күлдүргөн учурлар деле болгон, бирок көбүнчө ал илим дагы элдин ырыскысы экен да. Мисалы үчүн ар бир жерге барганда устаз ар башкача баян кылат да. Анан устаз айтып коет, кээ ушу эл менен сүйлөтүп коет депчи. Кээде кээ бир жакка барганда кээде ачыла албай да калчу. Анткени кээде негатив болгондуктан кээ бир адамдар сынап отурат да, сын тагып, кээ бир илимий чөйрө. А кээ бир карапайым адамдар жүрөктөрү бош болгондо ошондо кээ бир ачылчу. Билдирип. Чубак ажыке сынга кандай мамиле кылчу, критикага кандай мамиле кылчу? Мисалы үчүн тагыраак айтканда, араб кулдар, арабтын кийимин кийгендер, сакалчандар, арабтын динине кул болгондор деген сыяктуу маселенин түбүн көрбөй туруп эле сын айткандар бар да. Ошондойлорго кандай ачуу эле тиет да. Ошондойлорго кандай мамиле кылчу мисалы? Устаз сын боюнча бир өзү дагы айтып кеткен бир маселеси бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды биз элестеткенде көп учурда азыр түшүндүргөндө бир мындай устаздын өзүнүн айткан сөзүн цитировать этейин. Көчкө тепсе деле кечирип коюңуз, же башка чаап кетсе деле кечирип коюңуз, бизден кетти бир былжырбай бирөөнү биз эмнегедир бир жасалма түрдө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сыфатын ошондой түрдө элге көргөзүп койгонбуз да. Неге дегениңизде шарият бузулуп атканда, Куран сүннөткө сөз тийип атканда ачууланса болот. Анткени бул Аллах Тааланын дини. Ачуулана турганда маселелер бар, ачууланбай турганда маселелер бар. Устаздын жашоосунда деле байкап көрсөңүз, устазды мисалы үчүн жеке кээ бир жана кудулдар туурап чыкпады үнүн. Устаз ошондо экөөнтөн бөлүп койду го. Менин үнүмдү туурасаң ал башка маселе, бирок сен Куран сүннөттү шылдыңдап атсаң, сен анда ыйманыңды жаңылып ал. Ал жерде маселе бар деп. Устаз орусча айтканда чөткө өзүнүн жеке эмеси менен, инсандык жагы менен динге болуп аткан как алым катары ага замечание коюлуп аткан экөөнү эки башка кылып бөлчү да. Жеке өзүнө чубак устаз катары, чубак ажы катары кылган маселеде көбүнчөсүн жеңил өткөрүп койчу. Бирок динге акырат келтирип атса, анда жооп берчи. Жеке өзүнүн кемчиликтери катары менде моундай жактарым бар да, ушуну оңдосом болот эле деген мындай кемчиликтери катары өзүнүн оозу менен өзү кандай нерселерди айтчу? Балким силердин көзүңөрчө тез ачым келет дечи. Кээде тез ачым келет, ошо кээде мен ошодон кээде азап чегип калам дечи. Кээде тарс эле айтып койчу да. Тарс айтып салчу да. Кээ бирки ушул публиканын адамдары болот, эл көзүнчө башка. Таптакай соопсонун. Анан элден обочо болор, аркы көшөгөнүн артына өтөр менен башкача болуп калат да. Баягы жакшынакай сону маскасы бүтөт. Ошондой жактары жок беле дегенди. Эжбек мындай да бул маселеде. Устаздын кичпей ачуусу балким каттуураак, урушуп жанагындай өтө катуу болчу эмес беле деген да. Мен жеке пикиримде ойлойм эме депчи. 10 жылга жакын мөөнөт деле оңой эмес мөөнөт депчи. Бир адам менен иштешиш, стабилдүү түрдө иштешиш. Анткени устаздын ошол адамгерчилик сыфаты бийик болгондуктан устаз менен иштешип келдик да. Анан сизге айтайын дегеним, устаздын ошо кичипелдүүлүгүн көп учурда биз мындай байкашыбызча адамдар колдончу да. Кандай колдончу? Билбеген абалда. Мисалы үчүн чет жакка сапарга барганда бир жолу Россияга барып калып, устаз чарчадык укмуш, сапардан келдик, түнү менен уктаган эмеспиз. Өлгүдөй чарчадык дагы. Устаздын кичипелдүүлүгүн карасаңыз, толтура адамдар турат. Ал адамдар да түшүнсө болот. Устаз келди, бирок бир 2-3 сааттан кийин сабак башталат да, лекция. Бирок 1-2 саат болсо да уктап алыш керек да. Чоң устаз ушу кичипелдүүлүгүн караңыз, адамдарга айта албайт да, эми кеткиле, мен эс ала албайм деп. Көбүчүдө ал ролду биз аткарчубуз да. Акырын жакка чыгып, устаз эс алып алсын, эме кылыңыздар депчи. То есть кичипелдүү сиз айткандай элдин көзүнө кандай болсо, реалдуу жашоодо да ошондой эле болчу да. Ошол беркинде эки маска жок. Чубак ажынын саясатка, саясатчыларга таасири кандай болчу силердин баамдооңордо? Эл билгендей элеби же силер өзүңөрчө айтасыңар бул маселени кандай? Эми саясатта болгон эмесин, ордун негизи эл биле турган да маселелер бар, билбей да турган маселелер бар. Анткени маалымат деле элге
элге тиешелүү, анан элге тиешелүү эмес дагы, жалпы элге тиешелүү эмес да маалыматтар болот да. Бирок жеке биздин баамыбызда өтө олуттуу ордулар болчу. Кыргызстандагы кандайдыр бир саясий бир кубулуштар болуп атса, мисалы шайлоо болуп атса деле, кимге шайлайбыз, кээде устаз өзүнүн жеке аброю менен тобокелге салып агитация кылган учурлар болду го, мисалы да. Анан шайлоого барыш керек экендигин жалпы кыргыз элине көбүрөөк түшүндүрүп берди го деп мен жеке билем да. Анткени биз 2017-2018-те азыр деле үй-меден, Насат медиадан көрө алса болот. Шайлоо кампаниясы деген өзүнчө бир эме бар. Сабак бар өзүнчөчү. Кандай адамдарды шайлаш керек. Ошондой элестетсеңиз, жума баянында ошол сабактар болгон да. Кандай критерий менен, аны просто адамдар ошого көңүл буруп карап койсо, ошондо биз кандай адамдарды шайлашыбыз керек экен, шарият бизге кандай кандидаттарды шайлоо экендигин бизге мындай толук кандуу түшүндүрүп берет. Анан сиз өзүңүз деле байкап эле жүрчүңүз, негизи Ризбеке көп чуулгандуу окуяларда өзүнүн пикири менен кээде эл менен бийлик тарап же өкмөт тарапта кээде бир аз пикир алышпастык, мына пикир келишпестиктер болгондо устаз көпүрө катары болуп берчү да. Акыйкаттуулугун айтып, адилеттүүлүгүн айтып, кээде мисалы үчүн элдеги болуп аткан нааразычылыкты бийликке айтып берчи. Аны мисалы үчүн медиа тарап менен дагы, анан жеке дагы бар видеого чыкпай эле. Жеке мисалы үчүн ошол эле президенттерге жолукканда элибизде болуп аткан көйгөйлөр, диний чөйрөдө болуп аткан көйгөйлөрдү устаз медиага чыкпай эле жеке дагы айтып жеткирчү. Чуулгандуу окуялар болгондо биз күлкүбүз эмес, мындай бир аз таң калганыбыз. Мындай саясий окуялар болгондо бир жуманын ичинде устаз дайджест кылып берчү эле го. Мисалы үчүн жуманын аягында базар күнү сабак болот, анан бир жумада болгон окуяларга устаз сөзсүз түрдө сабактын ичине киргизип кетет дагы, өзүнүн пикирин айтып кетет да. Анан адамдар ошол бир жумадагы дайджест үчүн дагы кээде келчү да, чуулгандуу көбүрөөк окуя болуп кетсе, келет дагы устаздын пикирин угуп, ошондой болуш керек турбайбы деп өздөрүнө жооп алып кете берчү. Мисалы үчүн кээде митингдер болуп калса, тигилер болуп калса, бул эмне себептен болуп атат, аяка кээде барбагыла деген учурлар болгон устаздыкычы, мисалы. Анткени бирөөнүн куралы болуп каласыңар деп элди мындай саясий сабаттуулугуна дагы салым кошту деген мен терең үмүттөмүн да. Эми жана айтып кетпедиңиз сөздүн башында, Чубак ажыга келгенге чейин эле Насат медиа деген өзүнчө бир ушундай интернетте өзүнчө бир аянтча түзүп иштеп атканбыз, ар кайсы диний ушундай нерселерди жүктөп өзүчө менет кылганбыз депчи. Анан Чубак ажы менен болгондо дагы бул күчөдү. Насат медианын артында турган техникалык адистер, мына өзүңүз сыяктуу ошол Насат медианы Насат медиа кылган мына сиздер болдуңуздар. Анан кийин эми Аллах өзүнүн буйругу менен, өзүнүн ошол тагдырга жазган жазмышы менен Чубак ажы о дүйнөгө кетти. Анан баягы Насат KG дагы деле ошону күчтөндүрүп, дагы деле жакшы бир амбиция менен иштеп атасыңарбы, же бир аз мындай суздап калдыбы мындай? Азыркы устаз өткөндөн кийинки ишмердүүлүк боюнча сизге мындай как отчет катары белгилеп кетсек, устаз өткөндөн кийин бизге өтө эле кыйын болду. Өтө эле кыйын болду дегенде кандай? Насат медиа проектисин эле эмес, жалпы элге биз мындай кыжалат болдук да, анткени устаз бир чырактай болчу да. Чырактай болчу дагы. Устаздын эрктүүлүгү, батырлыгы элге кыйла көп жардам берчү. Көп маселелерде туңгуюкка келип калганда, бул жерде кандай сиз айткандай какач менен шыпыргыдан баштап мамлекеттик деңгээлде могу кең казылсынбы же казылбасынбы дегенге чейин, же кимди шайлайбыз дегенге чейинки маселеде устаздан адамдар жооп алчу да. Анан күтүктө калышчу эмне дер экен деп. Сөзсүз түрдө. Эсбеке сөзсүз түрдө. Устаз өткөндөн кийин кээ устаздар менен капа болушпасын, бирок устаз өткөндөн кийин дээрлик андай устаздар жок кеси болуп калды. Мен 100% жок деп айта албайм. Бар, бирок орду башка экен. Орду башка. Бир устаз өткөндөн кийин бир чоң бир кемтик болуп калды десем болот да. Анткени адамдар устазды мындай катардагы эле молдо катары эмес, балким бир лидер катары
бир мындай ата катары кээде айтчу эле го, сиз бизге атанын ордунда эле болчуңуз деген, мындай эч сарказмы жок, какшыгы жок, чындап эле ошондой болчу. Анткени жетим кээде кыздар, жетим балдар мен атам бербеген кеңешти сиз берип атасыз деп мындай устазды ата катары көрчү да. Анан устаз бир сабакта сиз күлкүмүштү деп атпайсызбы, бир жолу эстеп кеттим. Көлдө сабак болуп атып анан өкүл ата боюнча маселе болуп кетти да. Ошол эле Данияр Чормошев айтып атпайбы, тиги өкүл ата мындай болуш керек, өкүл ата тигиндей болуш керек десе, анда чоң устаз сиз бизге өкүл ата турбайсызбы десе, кандай өкүл ата, сиз ошо өкүл аталык миссияны аткарып атпайсызбы деп Данияр Чормошев айтып атпайбы. Анан анда мен Кыргызстанга өкүл ата турбаймынбы деп коет да, тамашалапчы. Балким ошо тамаша менен айтканда өкүл аталык бир эмени миссияны аткарчу да. Анткени бизге мындай багыттап, анан устаз өткөндөн кийин билбейм, балким азыр бул жеке бир Кудайдын бир пендеси, бир байкушу, уландын жеке пикири. Чоң устаз өткөндөн кийин ошол бир вакуум толбой жатат. Биздин жеке пикирибизде. Анткени ошол вакуум толбой жаткандыктан адамдар прогресске эмес, регресске кетип атат да. Мен жеке пикиримде, ал мен ар бир адам өзүнүн пикирин айтканга укуктуу го. Азыр биздин баамыбызда суздашып, ошол эле жолукчандарыбыз болобу, сакалчандарыбыз болобу, мындай сакалчандарга же жолукчандарга таандык эмес иштер көбөйүүдө да. Тилекке өтө каршы. Мисалы үчүн экиден жетелешип, кыз жигит болуп жүрүшөт, жолукчандар андай болбош керек эле. Мисалы үчүн хадисте бар, даже колун кармаган сага инеге сайылгандан инеге сайылгандай эле деп, то есть мындай кыздын бейтаныш намахрам кызды колунан кармаш даже ушунчалык деңгээлде күнөө экен. Бирок бизде чоң устаз айткандай эме күйөө саял деп ойлойсуң дейт, бирок окшошпойт дейт да. Анан ошондой учурларда чубак ажы эме болгондо андай болбойт деп каттуу айтчу. Ошону көпчүлүгү мындай эс тутчу да. Болбойт дебеди беле, эмне мындай кылып жүрөсүңөр дегендей кылып. Энспеке бу жерде дагы бир маселе отпайбы? Кээде ошондой болгуң келет деп адам кээ бирлер чыгып атат, кат урушупчу, бирок бир маселе бар экен да. Бир бар адамды жөнүндө урушуп коюш, бир бар адам үчүн күйүш, акырети үчүн күйүш. Чындап жан дилиң менен, чын дүйнөң менен ушул адамга күйүш, бул ушул бир тозокко кетип калбасын же күнөөкөр болуп калбасын деп күйүш. Устазда ошол нерсе бар болчу да. Жан дилинен, ошон үчүн устаздын биз урушканына деле макул болчубуз, бизди какшыктаганына деле макул болчубуз. Анткени устаз биз мындай бир атадай болуп калган да. Ошондуктан азыр ошол кемтик толбой жатат деген мен жеке пикирдемин да. Жана сиз айтып атпайсызбы, чубак ажы мындай журттун атасындай болуп калды эле депчи. Бар өзүнө бул менен гана ушинтип жакшы сүйлөшөт турбайбы, мага гана ушундай мамиле кылат турбайбы деп баары ойлочу деп. Анткени жакшы мамиледен улам депчи. Анан ушундан улам, раз ошондой болуп аткандан кийин бир эле аймакка, бир эле Бишкекке, бир эле Баланча облустка эмес, баарына калыс болуу, адилет болуу, калыс сөз айтуу деген миссия жатат да. Ошол миссияны канчалык деңгээлде аткарчу чубак ажы? Устаз реалдуу жашоодо дагы аткарчу ал маселени. Мисалы үчүн бизде кээде бөлүнүү бар го. Биз канча жашырганыбыз менен түндүк түштүк деп кээде бөлүнөбүз го. Бул эми негизи көбүнчө саясатчылардан келген маселе. Негизи карапайым эл бөлүнбөйт деле, анткени кудалашат, куда күтөт, кыз берет, келин алат дегендей. Биз ушул Насат медиа проектисин баштаардан мурда дагы мен ал маселе боюнча бизге кийин маалымат жетти. Ошо устаздын иниси айтып берди. Негизи устаз бир катуу ыйлаптыр да. Бир ызычы болуп, анан эмнеге десе, ошо бизди тандаардан мурда кээ бир адамдар устазга эме деп айттыр да. Эми бул аркалыкты эмне кыласың? Бул тем более аскер адам экен, бул разведкада болушу мүмкүн, анан тигиндей мындай деп. Анан устаз кызырынганы, кыжалат болгону ушул силер ушинтип атып түндүк түштүк болуп бөлүнүп атсаңар, ана карапайым эл эмне кылат деп ошол адамдарга айтыптыр да. Андай кыжалат болгонучу. Анан сиз айткандай, устаз кайсыл регионго барбасын, негизи устаз Жалал Абадтык, анан жана Базар Коргондук экенин эл кийин эле билди негизичи.
Мен деле сиздин каякта экениңизди суроону деле мен сураган жокмун да. Анткени бул мындай маселе эмес мен үчүн. Сиз ошондо принципиалдуу деле маселе эмес. Кайсы жактан болосуз? Мен чүйдөн болом, солтон. Тиги түштүктөн болот, тиги Чубак ажекебиз. Сиз болсо анын командасына жанагы киши тандаарда бул деген бул жактан го дегендей маселе болгон турбайбы кээ бир кишилер тарабынан? Ооба. Мындай саясий көз караштарын эми ошо динге дагы мындай кошуп аткандарын карабайсызбы? Чубак ажынын мамилеси кандай болду анан? Чубак устаз ошондо урушуптур. Ошо жана сизге айткандай, силер ушундай элди бөлүп атсаңар, силердин пикириңер ушундай болсо анда карапайым эл эмне кылат депчи. Анан устаздын өзүнүн пикири бар болчу да. Устаз мисалы үчүн бирөөнүн пикирин угат, бирок өзүнүн жүрөгү менен чечим кабыл алчу да. Ошону кийин устаз өткөндөн кийин бизге устаздын инеси айтып берди да. Демек акыры аягына чейин, көз өткөнгө чейин ошол Насаат медиада сиз менен сизге ишеним артып иштешти. Каяктан экениңиз, кайсы региондон экениңиз эмес, сиздин профессионалдуулугуңузга маани берип, калыс мамиле кылып иштешти. Эми, конечно, албетте ошо профессионалдуулук деген жакта бир аз маселе бар. Анткени биз өзүбүз профессионалдуу адис мындай журналист катары дагы окуган эмеспиз. Ошо жана сиз айтып аткандай, кээде чектөө кылбай эле колуңан келе турган болсо, өзүң аракет кыла беришиң керек экен. Анан сиз айтып аткандагыдай, устаз ар бир регионго барганда ошол жердин тили менен сүйлөгөнгө аракет кылчу. Анан мисалы бир Эшмат деген адам бизге чалат да. Мисалы үчүн ошол эле Жалал Абадтан болобу, же Оштон болобу, же Көлдөн болобу. Устаз мага берип коет, бизге берип коет номерди. Анан биз ошол мындай берки майда чүйдө маселелерин чечишебиз да. Кандай? Ал адамдар менен биз байланышабыз. Анан устаз айтат ушундай формула болуп калган да биздики. Устаз ошол жерге баргандан кийин, ошо мисалы үчүн жетегүзгө барат, ошо жетегүздүн ичиндеги проблемаларын чечип кетиш керек да. Жетегүздө эмне болуп атат, мисалы үчүн мал уурдообу, же бир проблемабы, же эмне маселе болуп атат, ошонун баарын биз тактап, устазга список кылып түзбөчүбүз. Монда маселелер бар экен десе, деп туруп устаз ошол маселеге жараша китептерди алып барат. Реалдуу түрдө Эреспекке кайсы жерге барбасын, бир эле китептен сабак берилбейт. Эми сен уксаң да ук, укпасаң да укпа деген мындай эмес. Реалдуу түрдө адамдардын бар проблемасын чечип кетчү. Суу талаш болсо суу талаш, уурулук болсо уурулук, келин кайнене маселе болсо бүт бар. Реалдуу жашоого кирип турган ошого жараша лекция окучу турбайбы? Мисалы үчүн кээде жана саясий маселеде деле кээде ыз чогулуп кеткенде ошол жерге барып, ал андай эмес, мындай деп кээде элди тынчтып да келчү да. Мисалы үчүн сиз айткандай эле ошол кээ бир жерде уурулук, кээ бир жерде кээде сойкулук маселеси, кээде жана балдардын рэкет маселеси реалдуу түрдө барып чечип, ошол эле убакта кайсыл жерге барбайлы, ошол жерде үй бүлөлүк устаздын дагы бир жери Эреспекке жеке адамдардын маселесин да чечип берчү. Кандай? Талак маселесин көп чеччү. Жеке адамдар ажырашып кеткенде биз атайын бир күндү белгилеп, тиякта ошо Келдебек деген инибиз бар болчу, ал болсо ошону талак маселеси боюнча ал ошо курьерировать этчи, мындайча айтканда. Ошондой маселени чечип кетчү да. Биз мисалы үчүн кайсы регионго барбайлык, ошо ажырашып, ызы чогулуп турган адамдар келип, ал маселесин да чечип кетет. Мисалы, Москвага барабызбы, же Европага барабызбы, ал жактан да бир сыйра сабак болот, сабактын ичинде суроолорун берип чечилет. Анан жеке бир күндү белгилечи дагы, бир күн кечке прием кылчы. Москвада мисалы үчүн ошо талак маселеси боюнча адамдар келет дагы, жеке реалдуу түрдө маселелерин чечип кетчи дагы. Элдин сүймөнчүлүгүнө биз ойлойбуз дагы бир ошол эмгектердин бири ошо жеке адамдардын дагы маселесин чечүүндө. Эми ушул подкасттагы маектешүүдөгү, пикирлешүүдөгү менин соңку суроом. Эми ушул Чубак ажекем менен ушул Чубак ажынын оператору болуп, анын баяндарын, лекцияларын тартып жүргөн оператор катары айтсаңыз да, ушул Чубак ажыга байланыштуу кандай бир өкүт арман бар? Кап ата ушундай болсо болот эле да, ошону кылбай калдым эле да, ушундай кылынса болот эле деген кандай арман бар? Мен ушул жерден устаздын урматына жеке устаздын жеке өзүнүн арманын айтайын, анан биздин жеке кыпшып өзүмдүн арманымды айтайын. Устаздын өмүрүнүн акырында жеке арманы жана мен сизге айткандай көбүрөөк, жана сөзүңүз сурооңузда дагы жан бар да, шыпырга маселесиндечи. Көбүрөөк интеллектуалдык жактан эмгектерди жазуу, китеп жазуу жана интеллектуалдар менен баарлашуу жаатында анан китеп жазууга көбүрөөк уже аягын уже чарчай баштаганда ошо китептерге жазууга өтсөкпү деген
ошо пикир пайда боло баштаган да. Анткени жаш устаздар да пайда боло баштады. Анан кээ бир нерсени кээде кайталанган эле суроолор болот. Аларды уже жашыраак устаздарга берип, уже более китеп жазуу жана ошо интеллектуалдык жактан көбүрөөк өйдөнкү катмарга көбүрөөк эме кылсакпы, мээнет кылсакпы деген ой болгон. Экинчи маселеси адамдардын ушул дүйнө үчүн бири бири менен ызы чуу болуусу, кырылышмай. Анан биз эмеде интервьюда айттым эле, адам эки эле самсыга тоет депчи. Бир жолу ошо Мадинада самсыны жакшы көрчү, жана 35 сом болчу, азыр 50 сом болуп калыптыр. Устаз кээде болгон акчасын алып чыгат да, устаздын бир артыкчылыгы акчаны саначу эмес да. Колунда канча акча барат берет, анан мындай майдаланып саначу эмес. Анан самсыны жакшы көрчү да, кээде ошо самсы жайып отуруп анан эки самсыга курсагы тойду. Анан адамдарга таң калам, ушул курсакта эки самсыга деле тойгусу болот, бирок ушул дүйнө үчүн бири бирин мындай жаман жакшы айтышып канча деген маселелер болуп атат, таң каласың депчи. Анан жамааттар боюнча арман болчу, жамааттардын бөлүнүү боюнча азыр дагы концепцияда кабыл алынып атпайбы, бири бири менен бөлүнүү жаатында дүйнө маселеси үчүн. Анан ошо элдин аягында мындай айткан сөз бар: биз көп эле колубуздан келишинче сабакты берип атабыз, бирок адамдар амал кылса ошого депчи. Амал кылууга убакыт келди депчи. Ошондой бир армандар бар болчу. Анан өзү негизи могу академия биздики кичинекейирээк болуп калды. Могу эмеге дагы бир сизге эксклюзивный маалымат айтайын. Азыркы Касим мечитинде чоң бир центр ачсакпы деген үмүтү бар болчу. Неге дегенде, азыркы Касим мечитинин турушу жакшы жерде, анан жакын жерде бүт университеттер жанында да. Анан устаз ошо айтканда, ошол жерге бир чоң комплекс курсак, чоң комплекс куруп, а жерде жөн эле мечит эмес, а жерде жанакы үй бүлөлүк баалуулукту чагылдырган проекттер болот го, жана бойдокторго сабак берип, аларды бир курстан өткөрүп, сертификат берип, анан үйлөндүрүп, азыр үй бүлө куруу өзүнчө бир проблема болуп атат да. Эң туура. Анан устаз айырдан бир ошону биз Швецияга баратыппы же Кореяга баратып ошондо сүйлөшкөнбүз да. Ошондой бир хап болсо, мындайча айтканда, азыркы жаңы бойдок жигиттерге дагы, бойдок кыздарга дагы ошентип бирөө айта турган, насаат айта турган ошондой бир борбор керек да өзүнө. Борбор керек. Анткени Энисбек ал азыр проблема экен. Биз го бир 12 жыл мурун үйлөнүп алдык, бирок 12 жылдын ичинде азыр адамдар кыйла өзгөрүптүр. Азыр бир 92-жылкы бир инибиз бар, кыйла үйлөнө албай жүрүп да. Маселен, үйлөнүш да азыр бир чоң бир проблемага айланып да. Бойдоктордун азыр үйлөнүшү маселе экен да. Анан ошондой хап кылып туруп, ошол жерден үй бүлөлүк институтты чыңдаган, аял кишилерге өзүнчө сабак, эркектерге өзүнчө сабак, анан атайын бир курстар болсо деп атканда, устаз, балким кийин ошол ишке ашар, биз Кудайым буйрса ишке ашырабыз. Мисалы үчүн карапайым адам келет мечитке. Мисалы үчүн азыр просто имамга барса, имамдын убакыты жок болуп калат, же жаназага кетип калат, же никеге кетип калат да. А тиерде атайын адамдарды коюп туруп, мисалы үчүн карапайым адам келет да, бир эшмат. Мен намазды үйрөнгөм келип атат. Келет, практикалык түрдө дарат алганды, намаз окуганды, динден мындай базовый түшүнүктөрдү бере турган. Мындай чоң комплекс. Демек, мамлекеттин маселесин жанагы үй бүлө кичинекей мамлекет деп коебуз го, ошол үй бүлөлүк маселеге бир маани бериш керек дегенди бир приоритет кылып коюптур да ошондо, Сөзсүз түрдө. Энисбекке бир маселе бар да. Мен жеке пикиримде устаздын эмгеги мамлекет тарабынан барктай албай калды деген мен терең ишенимдемин. Бир маселе ооба, там мечит салып коюш устаздын атынан там китепкана кылып коюш, ал маселе көп деле маселе эмес да. Ал көп деле маселе эмес. Маселен ошол устаздын ошол ойлогон ою, пикири, элге берген тарбиясын элге жеткирүү да. То есть айтайын дегеним, сиз мамлекет үй бүлөдөн турат да. Мамлекет үй бүлөдөн турат. Ошол устаздын көптөгөн сабактары үй бүлө институтун бекемдөөгө багытталган да. Канча деген адам, мисалы үчүн, жана ошол эле сен буттан тургуча башка жагың турбай калат. Күлкү, бирок жашоонун чындыгы да. Сен иштешим керек, квартира алышым керек, машина алышым керек, буттан турушум керек дегиче сен канча деген өмүрүң өтөт да. Муну юмор менен
юмордой кабыл алган менен бул чындык эле да. ачуу чындык да. Анан устаз ысырап боюнча канча деген маселелерди айтты. Мисалы үчүн той жеңил болуш керек, шарт түз бергиле, аялыңарды карагыла, өзүңөрдү да карагыла деп күлкү менен айтканы менен ал какшык дагы болчу көп учурда. Кыргыз мындай түз айтканда көп учурда мындай биз түшүнбөйбүз го. Түшүнбөйбүз дегенде кандай, эми кабыл алуубуз бир аз эме болот. Биз какшык менен жакшы түшүнөбүз да. Бизде геномдо сиз да кээде келген конокторуңузга мындай какшык менен айтасыз. Анан ошоңуз чыгат да. Анан устаз ошо какшык менен да кээде түшүндүргөндө, ошо үй бүлө институту менин жеке пикиримде калыптанышына, үй бүлө кандай болушуна устаздын кошкон салымы эбегейсиз чоң. Эмнеге устаз өткөндөн кийин психологдордун азыр күнү мындай болуп атат да. Анткени элементардуу түрдө адамдар азыр кеңешке муктаж болуп калды. Устаз деле айтчу эмес эле сабакта, мен силерге фатва айтпай элем, бу жерде сабактын 90% кеңеш жөнү эле. Аялым менен урушуп кеттим, эмне кылса болот? Күйөөм менен урушуп кеттим, эмне кылса болот? Кайненем мынтип атат, эмне кылса болот? Атам диниме каршы болуп атат, эмне кылса болот? Бүт эле кеңеш. Сабактын бир 20-30% эле фатва. Калганын бүт баары эле кеңеш. Адамдар ошо азыр жөн эле кеңешке муктаж болуп атат да. Жөн эле адам катары кеңеш, иним, укам, ондай бол, же карындашым, эжем, ошондой кеңешке муктаж болуп атат. Анан устаздын эмгеги мамлекет тарабынан мен жеке пикиримде көп бааланбай калды да. Көп бааланбай калды. Анан бир чети ошонун плюсу дагы көп. Устаз өткөндө пандемияда көптөгөн саясатчылар устаздын жаназасына келген жок. Хотя ошол саясатчылар көптөгөн пайдаларын алышкан. Ошол чыныгы адамдын өткөндө эми жаназасына билинет го. Пандемияда мисалы үчүн миңдеген адамдар бар да региондон. Бирок барганда карапайым адамдар көбүнчөсү барды. Жаназада карапайым адамдар турду. Жөн эле турбастан ал убакта пандемия күчөп аткан убакыт болчу, режим атайын сакталган убакыт болчу, бири-бириңерге контакт кылбагыла, силерге да жууп калат деген маселе болчу. Бирок ошого карабай, мен ошондогу адамдарды ойлойм, мындай өлүмгө деле макул болуп барышкандар го депчи. Жаназасыначы. Анан сиз айтып аткан ошо арман ошол болчу, ошо жана кассиге келсек, Эрсбеке. Ал мындай деген да, стратегически ойлонгондо. Жыл сайын студенттер келет. Студенттердин колу бош болот да. Биз ошолорго ыймандын данегин отургузуп койсок, тарбиянын данегин отургузуп койсок, алар келет кетет, бирок реалдуу жашоосунда, мисалы үчүн убактын жөн кетирбей, сиз жана айтып атпайсызбы күлдүрүп депчи, устаздын эмне үчүн күлдүрчү деген сурооңузга да эсиме келди да. Устаз олуттуу болот, мындай болгула деп, олуттуу деле сабактар бар. Илимий сабактар интернетке деле чыккан, мындай шакирттерине берген сабактар. Бирок ошол убакта эмне үчүн кээде күлдүрүп, какшыктап, тамашага эметкени салганы сабактан. Карапайым адамдар ошо кызыгып сабакты окусун депчи. Кээде сабак өзү оор, бирок адамдар суроо жообун күтөт да. Суроо жооп үчүн берки сабактын баарын чыдап күтүшөт. Анткени сабак илимий сабак, анан ага мээз келет да, анан ортосунда тамаша 2-3 жерден тамашаны кошкону адам мындай тамаша менен эме кабыл алуусу да жакшы болот да. Ошон үчүн карапайым адамдарга дагы ошо күлкү менен да жетип калсын деп устаздын эме аракети да ошол болчу да. Жана кассидеги проекти ошо студенттерди биздейт. Келген студенттер 5 жыл ошол жерде болот да. Сабак алып, бир аз дининен, өзүнүн мындай имандын берекеси менен тарбия алып кетсе, алар айылына барып, ал молдо болуш шарт эмес дейт да. Маселе арам адалды ылгап алса, түз жүрсө, коомубузга жакшы бир жарандарды алып келет деген проект болчу да. Көптөгөн эми ошо армандардын бирин эле айттым, эми дагы айтылбай да турган армандар бар, айтылбай да турган нерселер бар. Аларды эми колубуздан келишинче ишке ашырабыз. Анан жана подкаст боюнча айтып кетпедим сизге, эстеп кеттим. Устаз түшүбүзгө көп кирип турат. Көп дегенде кандай бир жашообузда олуттуу бир учурлар болгондо кирип турат да. Анан ошо түштөрдүн биринде Нурет мырза көрсө да күлөт башка подкасттарды жаңы баштап атабыз. Анан подкаст жаңы баштап атканда түшүбүзгө кирди да. Улан могу фон жакшы болот экен, мени да тарткылачы деп атпайбы. Анан устаз сизге бул фон жарабайт, мындай сиздин аркаңызда сонун мечиттердин фонунда кылышыбыз керек деп, мындай сиз көптөн бери жок болуп кеттиңиз го деп эме кылып, ошо подкаст жаңы башталганда ошондой түшкө кирген да. Демек устазга мындай ошол проект чаккан. Бирок ошол эле учурда эми подкастка ар кандай адамдар келет да. Кээ бир подкастта бир эмени монтаждап мен кыжалат болуп атам да, ушул нерсени чыгарсамбы же чыгарбасам деп кыжалат болуп аткам. Анан чарчап кетип бир жарым саатка уктай калдым. Түшкөн мал. Устаз түшүмө кирип,
ошол жерин жөндөбөйчү элестетиңиз. Анан ошол жерин алганбыз да, жактырбагандайчы кээ бир маселеде. Анан ойлойм мен жеке кичинекей бир пикиримде устаздын бир арзусу немеси ой максаттарын кээ бирлерин биз ишке ашырып атабыз го деп. Чубак ажыга байланыштуу жеке өзүнүн айрым бир ушу арман өкүттөрүн айтып өттүңүз. Мен сурадым эле. Эми жеке өзүңүздүн ушу чубак ажыга байланыштуу өкүтүңүз, чубак ажы мынандай болсо болот эле деген сыяктуу жеке өкүт арман барбы? Жеке өкүт арман бар. Бирок ошо арманга келерден мурда мен негизи суроо берилгенден кийин толук кандуу жооп берүүгө аракет кылайын. Анткени кээде сизге келген көрүүчүлөр кээде суроо берсеңиз мындай кетип калды. Сиз жана суроо бербедиңизби устаз өткөндөн кийин Насаат медианын ишмердүүлүгү кандай болду дегенде мен ошого бир аз токтолбой калып турмун. Кечиресиздер. Чубак устаз өткөндөн кийин ишмердүүлүгүбүз кыйла бизге оор болду. Негизи эле устаз биринчиден эл үчүн кызмат кылган адамды жоготуш биз үчүн жеке улан катары дагы өтө оор болду. Кыйла ооруп да калдык элге мындай жалпы көп адамга билгизбей эле. Анан проектти улантыш керек болду. Анан биз интервьюнун бирөөсүндө айтканбыз, устаздын эми виртуалдык жашоосу башталат депчи. Устаз Олиязат болчу. Аны негизи эле өтүп кеткен адамды уже мактай берсе болот да. Анткени тирүү адамды мактаганда ал адашып кетиши да мүмкүн да. Устаз Олиязат болчу дагы. Устаз азыр өтүп кетти, бирок ошол убакта азыр биз орусчада лекцияларын чыгарып атабыз да. Мындай жүрөгүң элжирейт да. Бир эле убакта тажик улутундагылар жазат, Дагестан улутундагы, орус улутундагы, казак, өзбек эми орусча лекцияларда чыгат да. Устаздын азыр орусча лекцияларын дагы колубуздан келишинче активдүү чыгарып атабыз. Азыр устаз Максат Дамула менен иштешип атабыз. Максат Дамуланын да сабагын чыгарып, устаз Искендер Дамула менен дагы, устаз Искендер Дамула кыргызча дагы, орусча дагы, устаз Олжобай Дамула менен дагы иштешип атабыз. Биз бир учурда эле наоборот устаздын тирүү кезинен караганда устаздын азыр өтүп кеткенден кийин биз нагрузка кош бетер 4 эсе көбөйүп кетти да. Азыр 4 устаз менен иштешебиз. Анан өзүбүздүн Насаат подкаст проектибиз. Андан тышкары дагы жакында буюрса мультфильм проектин уже даярдап койгонбуз. Искусственный интеллект менен азыр мультфильм немесине чөйрөсүнө кирип ошол жактан аракетин кылып атабыз. Жакында уже чыгат даярдап койгонбуз. Анан эң негизгиси биздин ошол 2014-тө 2013-тө түзгөн программабыз бар. Барыңыздардын ошо намаз убактысы деген Насаат медиа приложениясы. Ошол приложенияны да кошумча алып кетебиз. Ошол кыскача ошо Насаат медиа башка, Насаат KG башкабы же экөө бирби? Экөө башка. Көп учурда адамдар мындай алмаштырып беришет. Насаат KG бул устазыбыз Абишкур устазга таандык. Насаат медиа бул бизге таандык. Чубак устаздын сабагы менен белгилүү болгон. Анан жана сиз айтып кеткен нерсени бир эме менен толуктап, анан кийинки суроого эметейин. Сиз айтпадыңызбы, Насаат медиа белгилүү болду Чубак устаздын эмеси менен. Умар ибн Аль-Хаттабтын айткан сөзү бар го, жакшы. Дин менен биз улуу болдук. Улуулукка жеттик, бир мындай бир белгилүү, кандай десем, Аллах Таала даражабызды көтөрдү, деңгээлибизди көтөрдү. Эгерде биз динден башка нерсени тандасак, Аллах Таала бизди басыраак кылмак депчи. Айтайын дегеним, Насаат медианын ийгиликтүү болушу дагы, Чубак устаздын ийгиликтүү болушу дагы, элге жетиши дагы бул бир гана дин менен. Бир гана дин менен. Ошо Аллах Тааланын, ким Аллах Тааланын динине кызмат кылса, Аллах Таала даражасын көтөрө берет экен. Ошондой деп билебиз. Балким инсандардын мыктылыгынан эмес, Аллахтын дининин өзүнүн бир маанилүүлүгүнөн деп дагы түшүнсөк болот. Биз жана айтып кетпедикпи? Сиз айтпадыңызбы мындай интеллектуалдык кайрымдуулук, акыреттик инвестиция депчи? Бул дин биз бар деле, сиз экөөбүз жок деле, бул дин өнүгөрөт, Аллах Тааланын дини. Маселе биз каяктабыз, каякта болобуз. Биз чын-чынына келгенде ар бир адам өзү үчүн кылат да. Бул Аллах Тааланын дини, бул түбөлүк дин, кете берет. Бул бир поездда элестетсек, бизде маселе да, биз ошол поезддин ичинде болобузбу же сыртта калабызбы да? Ар бир адам өзү үчүн жанталашыш керек да. Мен ушул бир сооптуу иш болобу, бир жакшы иш болобу, мен ошого өзүм кыла албасам дагы бир салым кошуп калайын, себепкер болуп калайын да, бул поезддей эле динибиз. Эгерде бул биз жок жүрбөй калбайт. Маселе бизде эле да. Аллах Тааланын дини биз жок жүрбөй калбайт да. Биз кылбасак, бизден да кыйындар келип кыла берет. Маселе өзүбүздө. Ар бир жакшы нерсе дагы, жаман нерсе дагы бул жугуштуу да. Анан ошо Чубак ажыкенин жанында жүрүп,
артында көрүнбөгөн оператор болуп жүрүп Чубак ажынын айрым бир риторикасы, стилистикасы, сүйлөө ыкмалары дагы мындай жуккан окшойт. Мен баягы көзүнчө мактоо эмес, ойду билдирүү, ичиңде ойду ирети менен түшүндүрүү жагы эми мындай сизде мыкты эле экен. Эми суроо. Бул эми тамаша, какшык эмес, түз эле суроо да. Мындай ушул боюнча ушул куракта эле туруп калбайсыз. Эртең аксакал болосуз. Элге насаат айта турган, кеңеш айта турган, билген тажрыйбаларыңды бөлүшө турган, бир ушул барандуу адамдардан уккан кеп кеңешиңди элге дагы бере турган куракка дагы келесиз да. Ошондо менимче ошо эми адистигиңиз болбосо деле балким баягы билим алуунун эрте кечи жок дейт го. Балким ошо Чубак ажы ык койгон диний исламий билимден дагы алып дегендей Чубак ажыдан уккан насааттарыңызды элге айткан айтпаган насааттарыңызды ошого жуурулуштуруп, балким сиз дагы Чубак ажынын жолун жолдоп баягы кичинекей болсо дагы динге салым кошоюн деген ой барбы мындай? Өтө мындай олуттуу жана күтүлбөгөн суроо болду. Анткени мен өзүмө жеке ушул суроону муну Москвада мавлид иш чарасы болуп, анан ошондо Москвадагы биздин мекендештерибиз устаз Абдугапар Усмановду да чакырышкан болчу да Казакстандан. Анан устаз ушундай бизге тарбия берди. Гана деген маселеден алыс болушту. Ал кандай десеңиз, менин устазым гана, же менин жамаатым гана, эмеде түз жолдо, же менин улутум гана, же менин регионум гана, же менин уурум гана, мисалы үчүн кыйын, калганын баары мындай дегенди устаз сонун кылып, ошо гана деген бир гана Аллах Таалага тиешелүү экенин бизге тарбия берди да устаз. Айтайын дегеним, ошол эки терминал болчу. Устаз дагы Абшикур устаз менен Чубак устаз турган. Биз дагы Бишкекке кетип атканбыз. Тиякта Абдугапар Усманов устаз дагы Алматыга кетип аткан. Анан биз күткөнгө дагы бир сааттай убакыт бар болчу. Абдугапар Усманов устазга барып, биз бир аз белек бечкегибиз, чай паяп берип, анандай жеке сүйлөшүп отуралык дедик. Анткени жанында жардамчылар жок болчу да. Бир эле байке бар болчу. Анан айтайын деген эки элдин бир достугу, дипломатия кылып коелук дегенбиз. Дипломатиядан да жеке өзүбүз эле кааладык да. Абдугапар Усманов устаз менен бир аз дидарлашып сухбатташалык деп. Анан отуруп сүйлөшүп, баарлашып айтканда Абдугапар Усманов устаз биз сураганбыз да, жеке өзүбүзгө бир насыйкат айтыңызчы. Мен ошол насыйкатты мындай кабыл алам, эми ушул менен жашайын депчи, жеке өзүбүзгө деп. Ошондо бир насыйкат айткан. Улаган дейт. Сен дейт шайтанга алданып калба дейт. Кандай алданып калба десең дейт. Мен ушинтип устаздарга кызмат кылып атам, аздыр көптүр бир аз мээнет кылып атам деп өзүң алданып калба. Сен Куран менен болгон мамилеңди бекемде. Анткени иш кылып атам, мээнет кылып атам деп устаздар ыйлаган го, жана муфтийлик кезинде китеп текчеси чаңдап кеткен да. Китеп кармаганга убакыт болбой калган да. Ошондой эле кээде биз мээнетпи, элдин кызматында жүрүппү, ушундай кылып туруп, анан кээде шайтан алейхилана бизде эме кылып коет экен, азгырып, сен ушундай кылып атасың, сеники нормально эле. Эми сен буюрса почти бейиштик болуп калдың дегенсипчи. Анан ошондой Абдугапар Усманов устаздын ошо жеке Куран менен болгон мамилеңди бекемде деп ошондой насыйхат берген. Кудайга шүгүр, ошол насыйхатын аткарып келатабыз. Мындай өтө жүрөккө өйгөн маселе болду да. Ошондон кийин эле сиздин айткан сурооңуз дагы мага мындай өтө олуттуу суроо болду. Бул сурооңузга жооп катары ооба, ниетибиз бар. Сөзсүз түрдө бар. Ошо теология факультетине бир тапшырып, өзүбүздүн ошол кээ бир мындай теология негизи эле диний тастыкталган мындай адистикке келгенде ал полкадай эле болот да. Баардык ордуна келет. Балким биздики чачыранды пикирибизди айтып атсак, аерде бир далил менен өзүбүзгө жетиштүү бир илим алганга аракетин кылабыз. Сонан эң негизгиси сиз жана айткандай журналистикага дагы Кудайым буйрса азыркы актуалдуу жагына биз тапшырганга аракетин кылабыз. Эми баягы унутуп кете жаздаган суроого жеке өзүңүздө кандай өкүт, кандай арман Чубак ажыга байланыштуу жанында жүрдүңүз да баары бир. Ошол боюнча айтыңыз. Анан жыйынтыктасак. Ооба. Жеке арман биринчиден Аллах Таалага шүгүр айтабыз. Ушунча адамдын ичинен Аллах Таала бизге мүмкүнчүлүк бергенде, биз ата-энебизге да айтабыз негизи. Ушул жакшылык сиздердин жакшылыгыңыздар депчи. Анткени биз көктөн түшүп калган жокпуз да. Ата-энебиз бизди атабыз кадимки эле карапайым, куруучу.
апабыз кадимки эле мугалим, бизде мисалы үчүн пара алып же эмете турган мүмкүнчүлүк деле жок болгон да. Атабыз бизди өзүнүн күнү түнү уктабай мээнет кылып, ата энебиз мындай адал жол менен бизди баккан үчүн балким Аллах таала ушундай бизге бир мүмкүнчүлүк бергенин себеби го дейм да. Анан ата энебизге ошентип ыраазычылык айтканбыз. Анан армандардын ичинен эң чоңун эле айтайын. Устазды ошол 2020 көз өткөндөн кийин Базар Коргонго алып кетип баратып, өзүм айылман өтүп баратым да. Мөңкүрөп ыйладым да. Укмуш ыйладым. Эмнеге ыйладым? Эмне үчүн мен устазды тирүү кезинде ушул өзүмдүн айылыма алып келе алган жокмун деп. Айырда бир эки себеп бар экен, азыр эстеп көрсөм. Биздин ошо айылдаштарыбыз, райондошторубуз бизге бир жолу мынтип айтып атпайбы? Эмнеге чуак устазды алып келбейсиң сен депчи. Анан айткам мен, силер татыктуу эмессиңер азырынча депчи. Устаз келе тургандай кылып, мен устазга жалдырап, устазга айтсам, устаз менин сөзүмдү эки кылбай, бир жолу суранып атат деп биз үчүн келиши мүмкүн. Бирок талап сиздерден чыгыш керек. Талап сиздерден чыкса, ошол мындай органический деп коет го, мындай өз тартиби менен келген жакшы. Мен ошол жерге дагы өзүмдүн кадырымды салып, ошентип кылбай эле коеюнчу, ушул устаз өз нугу менен эле келсинчи деп мен мындай ошентип айткам да элдаштарыма. Анан бирок мөңкүрөп ыйлаганым, бизде эми үйдө бир аз шарттарыбыз дагы ылайык эмес болчу. Анан ушул устаз менин жеке маселелеримди, негизи ата энебиз да ушундай тарбия бериптир. Жеке проблемаларыбызды биз ата энебизге азыркыга чейин деле айтпайбыз. Маселебизди жубайыбызга деле айтпайбыз. Устазга да тем более айтчу эмеспиз да. Устаз кандай үй бүлө жакшы десе, устаз сонун бар. Бир учур келген, үй бүлөгө дагы билгиспеш үчүн, устазга да билгиспеш үчүн бир чоң сумма ортодон акча алганбыз дагы. Сизге айтып атпаймынбы, айлык маселеси жок болчу деп. Анан чоң сумма алып үйгө бир уйларды алганбыз да. Эмнеге? Бул жактан ата эне кыжалат болбосун, ушу балам ушинтип эле жүрө бересиңби, айлык жок деп. Уста бияка калып айтасың, ой жакта айлык сонун, жакшы эле акча алып атабыз деп. Ата эне бир 2-3 жыл болсо дагы мындай кыжалат болбосун. Бияктан устазга айтып койсоң, устаз Кудайга шүгүр бизде айылда марча башчылыгыбыз бар депчи. Эмне үчүн? Ушул иш токтоп калбаш үчүн. Анткени бул иш эң биринчиден биздин өзүбүзгө керек депчи. Анан ошо үй бүлө мындай үйдөгү биздин шартыбызды көрбөсүн деп устазга мен ошондон уялыптырмын да. Ушуну көрүп, анан уландын дагы ушул эмесин маселесин чечишибиз керек деп, Итагыра канча адамдын маселесин эметип жүрөт. Бирок кийин ошону түшүндүм. Ошон үчүн сизге подкастка да макулдук бергеним себеби да ошол. Кээде өмүр кыска экен. Чакырган жерден калба дегендей. Кээде убакытты ошо мындай кийин өкүм калбаш үчүн кээде кылып эле калыш керек экен да. Ошо мен деле жөн айткан жокмун. Анткени баягы жеке өзүңүздүн чубак ажыга байланыштуу кандай өкүт арманыңыз бар деп ушу улам бир ойдон ойго өтүп кетип атканда кайра эстетип эле акыры жооп алып атпаймынбы? Анткени жеке мен өзүмдө дагы чубак ажыга байланыштуу өкүт арман бар да. Анткени канчалаган окшош эле канчалаган телекомпанияларда иштедим. Жетекчи да болдум, бир продюсер да болдум, башкы редактор да болдум, көп эле телекомпанияларда иштедим. Анан ушу 5-каналда башкы директор болдум. Анан чубак ажы менен мен өзүм байланышып ушул раматтылык Нарын Айып агай дагы раматтылык болуп кетти. 5 болсун. Анан ошо чубак ажыдан бир маек алып коюңузчу деп анан Нарын агай ошол чубак ажыдан жекеме жеке отуруп алып маек алды да, ошого сүйүнүп калгам да. Анан ушу мен өзүм албаптырмын да. Өзүм мындай отуруп алып, мында азыр маңдай теске отуруп алып, кенен шашпай калемпир болуп жүргөндө алгансыз, калемпир медиасы. 3-4 саат ушул чубак ажыкеден мында албаптырмын да, негедир. Анан ошого эмнеге албадым деп коем да. Анан сонун нерселерди сурамак экен, сонун нерселерди айтып бермек экен деп өзүмчө мындай арман кылып коем да негизичи. Энис байке, ушул жерде мен сизди сөзүңүздү бөлөйүн, кечиресиз. Подкаст эркин да. Эркин подкаст. Өзүңүз кожоюнсуз. Анан мен сизге жеке суроо берейинчи, ошого бир жооп бериңизчи. Чубак устаз сиздин жашооңуздагы ролу кандай? Ал адамды кандай адам катары көрөсүз? Мен дароо конок болуп бул подкастты боло калдым го. Эми мени суроо берилип калды. Чубак ажыке, мен буга чейин да айттым, ушу эл сыяктуу эле менин жеке жашоомдо
жакшы жарыгы тийген учурлары көп эле. Жеке өзү менен дагы ушул сүйлөшкөндө кээ бир адамдар болот, сени мурдатан билгендей, же сен аны мурдатан билгендей, мурдатан тааныш болуп жүргөндөй ушундай бир сүйлөшчүк да экөөбүзчү. Анан кийин ошо мен буга чейин дагы бир кимге айттым, бир подкасттардын биринде айттым, ошол эскерүү иретинде. Аламидин базарында жүргөндө ушул алма алайын деп түшүп калдым. Алмаларды караштырып, чака-чакаларга алмалар турат, анан бирөөс тигин алсамбы, муну алсамбы десем, мындай карап колман келип мындай кармап калды, көзү чубагаж экен. Анан кайсыны аласыз деп тур, салгыла муну да, мында салгыла деп анан ушинтип эки баягындай пакет алма берди эле да. Ошону эстеп алып, анан баягы кишинин көзү барда эме кылып айт экенсиң да, мындай баркынч. Анан өткөндөн кийин жакшы киши турбайбы. Кылып койбойлук белек. Мен ошон үчүн жана сиз айтканын айтып атпаймынбы, сөзүңүз мындай. Кой дедим да. Ошон үчүн жаш болобу, кары болобу, мисалы үчүн чубак ажынын өзүнөн ала албаганы менен маекти. Чубак ажынын жанында жүргөн оператор бар да. Дедим да. Анан оператор көрдү, эл билбеген жактарын билет ал дагы. Анан ошол айтып берсем не болот деп өзүмчө идея келип, анан чалганым ошондон. Анан болбой, жок, бизде эми маек бергенге эми даражабыз кандай болуп калат, эл эмне дейт дегениңизге койбой, анан жок, ошо чубак ажы жөнүндө, чубак ажыны көргөн эткениңиз жөнүндө, эмне деп айтканын, эмне деп сүйлөгөнүн көрдүңүз, уктуңуз, ошол жөнүндө сурайм деп анан көндүргөнүм ошондон. Бирок Энисбек бир жерде дагы бир маселе бар. Кыскача айтсам, негизи көрүүчүлөр, угуучулар ойлоп койбосун ушул эле деп. Бизде деле негизи өзүбүздүн планыбызда бар мемуар жазыш. Бирок азыркыга ал убакыт келелек. Азыркы убакыт келелек. Анткени бир убакыттар келет, устаз боюнча кеңири форматта дагы китепчелер да, аңбектер да чыгат. Устазга тиешелүү. Анткени кээ бир маалыматтар азырынча айтылганга болбойт. Бир убакыт керек. Өткөндөн кийин устаздын дагы көп кызыктуу, али мындай таасир бере турган окуялар дагы бар. Бирок ошол эле убакта жана сизге айткандай, кээ бир маалыматтар ал биз менен кошо эле кетет. Анткени ал маалыматтарды айта турган болсок, биринчиден биз жеке улан катары сулуптары күйүп кетет. Биз кыяматта дагы Аллах Тааланын алдына алып бара турган бир аз болсо дагы иштерибиз болуш керек, иншалла. Улан мырза, анда атайын ушу убакытты бөлүп келип, атайын ушу мен сураган суроолорго баарына кенен кесири кыска эмес, шашпастан ушу жооп берип, чын ыкластан жооп бергендиге мен ыраазычылык билдирем. Эмне деп тилек кылабыз? Баардык кааламдарды жараткан Аллага чексиз мактоолор болсун. Аллах Таала мээримдүү боорукер, Аллах Таала кыямат күндүн сурак күндүн эгеси. Аллахка гана сыйынабыз, Аллахтан гана жардам сурайбыз. Аллахка ишенбей, анын каарына калгандардын жолуна эмес, Аллахка ишенип, Аллах өзү туура деген жолго бизди салсын, адаштырбасын, Фатиха сүрөсүн сонун кылып, кыргызча айтып берген. Ошол, анан биз ушул подкастта көзү өткөн адамдар жөнүндө да сүйлөштүк бир топ. Ошолорго жараткан Аллах Таала бейиштин төрлөрүнөн, Фирдаустун төрлөрүнөн орун берген болсун, Рахмат анда. Чоң рахмат. Биздин да подкасттан күтөбүз сизди. Аракет кылабыз. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.